саясатчылар уюштурат, депутаттар мыйзам кабыл алат. Мына ууру ушуну раскулачить этип, мунун мүлкүн тартып алыш керек. Большевиктерге теңеш кичине тура эмес болуп калды дейм ага. Анткени конфискация толугу менен мамлекет жок. бир гана кадам жокко чыгарып атпайбы. Мен бир кадамды айтып атам. Ошол эле Ленин, ошол эле Сталин булар шайлоо аркылуу келишкен жок да. Мен бекер айткан жокмун. Биздин улуу инсандарыбызды атууга алып барган. Сен бала кезден тарбия алгандан кийин сен башкача сүйлөй албайсың да. Ошонун баардыгы биздин көйгөйдө агайын. Сен жакырчылыкка жашаган адамга жардам берип турсаң, ал ушул жардамды эле күтүп отура берет да. Кытай коркунуч жаратабы Кыргызстан үчүн? Трамп прошлый мен бир жума ойноп койду, канча акча табышты байлар. Кеткен президент менен келген президенттин кандай бир ички сүйлөшүү бардык да. Сталин мындай деп жазган: "Уймите этого дурака, пусть остановится" депчи. Сиз каршы чыкканыңыз себеби ошону билдирген жок. Жол жобосун айтып атам, уурлук жол менен болбош керек деп атам мен. Тымыздын ууруга окшоп кылбаш керек муну. Публичный керек болсо саясатташтырбай алып койгондугу туурабы дейм. Достор, бүгүн бизде конокто Кыргызстандын башкы коммунисти деп айтсам жаңылышпайм го биздин подкастка. Бүгүн ачык айкын сүйлөшөбүз деген ниеттемин. Аракет кылалы. Сизге суроолорум өтө көп. Демократиялык баалыктарды карманып жүрөсүз. Бир четинен коммунисттик идеологияны, анан ошолор кантип бири-бирине айкалыштыруудасыз, ошол да кызыктырууда мени. Кош келдиңиз. Биринчи суроом агай. Саясат деген сиз үчүн эмне? Саясатты кандай түшүнөсүз? Саясатты жеке мен тагдырыма каршы салыштырсак, бул кандай ушу мезгилдин керектүүлүгү болуп калды да. Мен 1998 жылы бажы кызматтан арыз жазып чыккандан кийин эртеси күнү Кыргызстан Коммунисттер партиясынын мүчөлүгүнө кайра жанданып, ошол күндөн бери улантып атам. Анан 1999 жылы Ош шаардык кеңешке шайлоо болгондо мен аракет кылып көрдүм. Партиянын областтык комитетинин жетекчиси болгондон кийин аракет кылып утуп депутат болдум шаардык кеңешке. Анан бир жылдан кийин жогорку кеңешке 2000 жылы шайлоо болгондо Кадамжай шайлоо округунан депутат болуп, эл өкүлдөр жыйынынын депутаты болуп шайланып келгем. Ошондон бери мына бүгүнкү күндө бир жолу катышкан эмесмин, калган 5 чакырылыштан бери депутаттык милдетini кызматын аткарып атам. Бул кандай деп айтсак, биринчиден мен саясатчынын үйүндө төрөлүп тарбия алгам. Менин атам Абшамат Масалиев, Кыргызстанда таанымал инсан, Кыргыз Республикасынын баатыры. Анан 6 жылдан ашык Кыргызстанды башкарган, акылдык советтик мезгилде башкарган жетекчиси. Ошондон саясат бизде жаш кезден баштап үйүбүзгө кирген болчу. Бирок атабыз дайыма каршы болгон, балдар бирөө да саясатка барбасын деп. Себеби ал киши айтканда, саясат абдан кир нерсе. Саясатта ар нерсе болот, ошол жерде адамдын характери бузулат, адамдын мүнөзү бузулат, өзгөрөт, ишенбестүүлүк пайда болот. Ошол нерсеге аяганбы, эмне кылганбы катышпагыла деген жаш кезден бери бизди ушундай тарбия көрсөткөн да. Бирок меники кичине башкачараак болгондон кийин мен партияга жумушка аралашкандан кийин ошо 2000 жылы шайлоого барып утуп чыкканда, анан атам ошондон баштап кандай бир уруксат болбосо деле, мындан ары өзүң кандай жүрсөң ушундай болосуң деп андай бир позицияны кабыл алган да. Ошондон бери кийин бир атам көз өтүп кеткенден кийин 2004 жылы бир жылдан кийин мени Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси кылып шайлап, ошондон бери мен жетекчи катары ар бир шайлоого катышып, негизи ийгиликтүү катышып, жогорку кеңеште Кыргызстан коммунисттеринин үнүнү, сөзүнү, оюну жеткиргенге аракет жасап атам. Саясат деген өзү сиз үчүн эмне? Кандай түшүнөсүз? Саясат деген коомду элибизге уюштурган, шарт уюштура турган күчтөрдүн ортосундагы аракеттер да. Бирөөсү бул жолго тартат, экинчиси башка жолго тартат, бирөөсү бул намазын окуйт, бирөөсү башка намазын окуйт. Ушинтип алардын ортодогу мамилеси болот саясат. Ошондо биз элибизге, жарандарга кандай жүрүш керек, кандай туруш керек экен, кандай салык төлөш керек, баарын ушу саясатташтырып биз саясатчылар уюштурат. Депутаттар мыйзам кабыл алат, президент башкарат мамлекетти, өкмөт аткарат мыйзамдарды, айыл өкмөттөр жергиликтүү маселелерди чечет. Ушунун баарын саясат деп айтсак болот. Саясатта ар кандай жолдор бар. Мисалы үчүн жанагы монархия деген саясат болот. Бир кишинин бийлиги деп аталат да. Хандыкы, падышаныкы кандай болсо, демократия деп айтабыз. Батыш Европа мактанган Европа. Ал жерде элдин шайлоосу менен парламент башкарат, партиялар башкарат деген айтылат да. Аралаш система болот. Ошондуктан ушунун баарына саясат деп айтсак болот да. Эки сөз менен айтканда саясат деген бул коомдогу адамдардын ортодогу мамилесин деп айтсак болот да. Айрыкча башкаруу жана жарандык статус менен ортодогу мамиле. Сиздин саясий идеологияңыз коммунизм, коммунисттик идеологияны карманып келесиз.
2025 жылда коммунист болуу өзү кандай? Актуалдуу коммунисттик идеология? Дайыма актуалдуу болот да. Мындай да, коммунист деген бул идеология илгертен бери пайда болгон, ал убакыт өткөн сайын күчөп кетет тескерисинче. Азыр көптөгөн саясий партияларды алардын ураандарынын идеологиясына карап чыксаң, негизи 90% коммунисттердин идеологиясы. Ал жөнөкөй эле принцип. Адамды кыйноо болбойт. Адамга шарт түзүп бериш керек, жарандарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Бекер окуу, бекер салмак тутуу, бул жалпы принциптер сакталып турат да. Батыш Европада деле ошого аракет кылып атат да. Жанагы пособие берет го жөрөк пулдары. Анда көлөмүн чоңойтуш керек. Жана бүт кылган иштер байлар көбүрөөк салык төлөсүн деген принцип. Негизи аталбаса деле көптөгөн социалисттик принциптер дүйнөдө ишке ашып атат. Мисалы үчүн ошол Японияда, ошол Европада, Швецияда көп жылдан бери мактап аткан шведский модель фактически социализм дейт да, аталбайт башка. Аны бул коомдун табигаты ушундай экен да. Мисалы үчүн жөнөкөй суроо 100 кишиден баары тең бай болбойт эч качан. Экөө бай болот, 98 кызмат кылат. Бул адилетсиздик баары бир эртеби кечпи кандай бир жарага айланып жарылып кетет да. Ошондуктан бул нерсе өтө социалисттик идея, коммунисттик идея, ал эч качан өспөйт, тескерисинче барган сайын күчөп кетет. Себеби бүгүн 2% калк, 98% байлыкты ээлеп атат. Бул адилетсиздик да. Туура эмес, андай болбош керек да. То есть 9 киши байлыкты түзөт, жасайт, 2 киши, 1 киши ээлеп атат. Бул адам коомунда бул кыйшык нерсе, бул дайыма каршылык болот, дайыма социалисттик, коммунисттик кыймылдар убакыт өткөн сайын күчөйт. Мына биз азыр өткөр мезгилде жашап атабыз, социалисттик 73 жыл социалисттик тарбиядан качып, тарыхыбыздан качып, азыр 35 жыл, 34 жылдан бери эгемендик Кыргызстанды куруп атабыз. Азыр ушундай болуп атат. Биз бир кезде мамлекетибиз кыйын ооруган заман болду. Бүгүн бир топ жакшы болуп калды. Маселе жок, аны жок деп айта албайсың да. Бирок мындан да жакшы жашоого биз татыктуубуз. Мисалы үчүн биз эмне менен жашап атабыз? Биздин 1 миллион жигиттерибиз, кыздарыбыз чет өлкөдө тиричилик кылып, $2,5 миллиард жыл сайын которуп атат. Бул жакшылык эмес, бул жакшынын белгиси эмес. Качан биздин экономикабыз өзүн актап, жарандарыбызга жетиштүү продукция чыгара турган болсо, чет өлкөгө экспортко жарай турган продукция чыгарганда ошондо мамлекет байып кетет. Азыр жакшы нерсе алтын кайтты Кыргызстанга. Алтын сатып, жакшы байлык таап атабыз. Улуттук банк бизге кечээ отчет берди. 45 миллиард сом пайда көрдү. Бул болгон эмес эч качан. Демек булар алтын сатып, алтындын баасы наркы кымбаттаган сайын бизге жакшы болуп атат да. Бирок бул завод эмес, бул фабрика эмес, бул жакшы болгон нерсе, бирок күнүмдүк тамак эмес да. Тиги коммунизмди айырмалаган нерсе бул жеке мүлккө болгон мамиле да. Жеке мүлккө болгон мамиле. Коммунизмде жеке мүлк деген болбойт. Эки-үч нерсе болчу. Сен туура айттың. Коммунисттерде негизи идеология коммунисттерде эң негизги багытта мындай. Жеке менчик болбош керек. Анан эркин динге берүү жок болчу. Мына эки краеугольный эң дайыма чыр туудура турган маселе болчу да. Бүгүн биз эми шартка жараша, заманга жараша 21-кылымда көз караш бир аз өзгөрүлөт. Ошол эле Ленин, Карл Маркс дайыма айтчу да. Теория эч качан туруктуу болбойт, ал өнүгөт мамлекетке, заманга жараша, адамдын коомунун өнүгүшүнө жараша. Ошондуктан бүгүн эгерде бизде кошунабыз коммунисттик Кытай, коммунисттик партия баарыны көзөмөлдөп турат, бирок капитализм, мамлекеттик капитализм күчөп атат. Бул пайда алып келсе эмне үчүн биз аны колдонбойбуз? Бирок Кытайда коммунисттик партия баарыны көзөмөлдөп турат. Ар бир ишканада коммунисттик партиянын уюму бар. Партия көзөмөлдөп турат. Тоскоолдук кылбайт. Бирок ушул провинциядагы же шаарда коммунисттик партия мамлекеттик орган менен чогуу кандай бир чектерди коет, мына өнүгүш керек, мына көз барыш. Ошентип мамлекет байып кетет. Биз болсо башаламан капитализмге кирип кеттик. Ар бир адам өзү каалагандай алына жараша байып кетсин деген. Ошондо бизде ар кандай теңдик болбой калды. Бирөө завод фабриканы ээлеп алды, бирөө гектарлап жерлерди ээлеп алды, суугат жерлерди. Бирөө талаада иш кылып жүрөт. Тиги ошондуктан ал идеология туруктуу кандай бир теория эмес, ал деле өнүгөт, өзгөрөт. ошол эле коммунизмде мисалы бир партия бар, коммунисттик партия Болгон. Жалпы негизи коммунизм курган өлкөлөрдү карасак, негизи коммунисттик идеологияны карай турган болсок, бир гана идеологияга
толук үстөмдүк. Бул коммунизм башка идеологияга эч кандай жол берилбейт. Жок, эми бул азыр деле унутуп калдыңар. Ак жол, Алга Кыргызстан, СДПК, Мекенчил эмне өзгөрүп кетти? Бийлик башкарып атканда бийлик аракет кылат ошол өзүнүн партиясыны коргоп башкаларга жол бербегенге. Ким болбосо да коммунисттик болобу, башка бийлик болобу аракет кыла берет. Бул эми болгон нерсе, муну жок деп айта албайбыз. Бизде Советтик Союзда бир гана партия болчу. Бул эми тарыхый ушундай түзүлүп калган. Тарыхый түзүлүп калган 1917-жылы баягы меньшевик, СР деген партиялар бийликке каршы чыккандан кийин алар талкаланып жок болуп, партия большевиков кийин КПСС болуп калды бул. Башка партия болгон эмес. Анда оюбузга да келген жок. Башка партия болушу мүмкүн депчи. Айрым жанагы Совет Союзга социалисттик курулушка каршы чыккандар болчу, алар тийиштүү чараларын алып колдонуп жокко чыгарган. Негизи туура эмес да ошол, туурабы? Негизи мен билбейм. Эгерде туура эмес десең, анда биз СССР мамлекетти кура албайт элекпиз да, башкача болду. Ар түрдүү негизи болот го, адамдарды ар түрдүү. Ошол эле үй бүлөдө атанын орду бир, эненин орду бир, уулуңдугу, кызыңдыкы сөзсүз башка. Бул жок деп айта албайм. Бирок ушул алтын ортосун табыш өтө кыйын да. Эгерде алтын ортосун таап туруп бир теңдик менен жашасаң, ал бир жөн. Бирок кандай десең деле башкарган киши жеке адам да, анда деле пенде да, анда деле жетишпестиктер бар, анча деле кемчиликтер бар. Анан чоң коомчулукта чоңдогон анча-мынча мыйзам бузуулар билинип калат. Мына азыр көптөгөн жерде силер деле айтып атасыңар, Сталин репрессия, Сталин айланайын, Сталин репрессия дегенге баары тең унутуп атат. 1938-жылы Сталин өзгөчө кат жазганда, муну токтоткула деп кыйкырган. Токтом кабыл алган. Жерлерде кыйшык болуп калды. Хрущев ошол жерде Украинада жана өлүм жазага көп кишини кол койгондо Сталин мындай деп жазган: "Уймите этого дурака, пусть остановится" депчи. Ошентип ал советтик бийликтин элге жамандык кылат деп. Ошондуктан анын баары айтпай атат да. Сталин айткан токтоткула. Бул Сталиндик репрессия эмес, Сталин кызмат кылган, ошол башкарган мезгилдеги болгон колго алган окуялар. Экинчиден биз унутуп атабыз. Ал нерсени биз коммунисттер 1956-жылы съезде талкалап, сындап, көптөгөн миңдеген адамдарды кайра реабилитация кылып, алардын аттарын көчөргө коюп, окуу жайларга коюп жүрбөдүк беле? Эми 21-кылымда кайра ушуну кайталаш, бул мен ойлоп атам, бул Батыш Европадан баягы саясат уланууда да. Мен айтат элем, тарыхты ар бир заман келгенде, өзгөргөндө тарыхчылар деле кандай, кайсы хан кандай күтсө ошондой жазганга аракет кылышат да, адамда. Мен баары бир ишенемин. Мен мисалы үчүн көптөгөн китепти окугам Сталин жөнүндө. Ал кишинин көптөгөн каралаган нерселер көбү калып чыгат. Согуш мезгилде, согушка чейин, бирок ошол мезгилде өтө оор татаал маселе болчу. Ошол эле мезгилде Америка Кошмо Штатта аябай чоң дүйнөлүк кризис болуп, канча адам этаждан чыштап жүргөн. Аябай чоң кризис болгон. Ошол эле мезгилде, согуш мезгилинде канча американецтерди камап атып таштаган, аны унутуп атабыз. Бул ушул мезгилдеги дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттерден өткөн нерсе. Ар бир мамлекетте мындай жаман койгон баракчалар болгон. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттын эң негизги баракчада койгон окуя, ал жерде жашаган 100 миллион индейстер кырылып кетти. Бүт Европадан барган ар кандай адамдар барып, ушул жерден биз ээс болобуз деп, ушул жерде жайгашкан калкты жок кылып, бүгүнкү күндө алар бүт дүйнөгө акыл үйрөтүп атат. Ошондуктан мен айтат элем, бул тарыхта болгон нерсени биз канчалык тепкилесек пайда көрбөйбүз да. Монголияда бир жакшы бир сөздүктүн 1988-жылы барганда биз Сталиндин эстелигин көрдүк да, Улан Батырда. Анан биз сурадык да, жаш балдар ачуу алып койсоңор депчи. Дегенде алар мындай деп айтты: кандай десек деле бул кишинин өзүнүн орду бар. Айрыкча Монголия мамлекетинин түзүлүшүнө бул кишинин салымы аябай чоң. Ошондуктан биз калтырып койдук дейт. Бул тарых. Муну сыйынбайбыз, биз эчтеке кылбайбыз, бирок тарых дейт да. Ошондуктан биз Кыргызстанда Ленин эстелигине тийгенде биз ошого каршы чыгып атабыз. Биз суранып атабыз: андай кылбагылачы. Биз эми Украина эмеспиз, биз Прибалтика эмеспиз, биз Грузия, Кавказ эмеспиз. Биздин тарыхыбыз бир аз башкачараак. Биз үчүн Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан биз үчүн совет бийликтен жасаган көбүрөөк жакшылык болгон. Мамлекеттүүлүк бүгүнкү күндө баарын тең мамлекеттүүлүгү 1924-жылдары берилген да. Ошондо ким жетектеген? Сталин жетектеген. Сунушту биз бергенбиз. Биринчи Кара Кыргыз автономия область, башка Түркистан областтары түзүлүп, бүгүн мына эгемендүү Кыргыз мамлекет, Өзбекстан мамлекет, Тажикстан мамлекет, Казакстан мамлекет. Кандай десек деле, бул өтө баалуу нерсе. Ал эми жанагы койгон окуялары, жоготуулары бул албетте болгон, бул
жаман баракча бул өтө. Ал үчүн бир нерсе дагы эске алышыбыз керек. Ага ошол кишилерге, улуу инсандарга арыз жазган ким болчу? Жанында түшкөндөр болгон. Туурабы? Чогуу иштешкендер болгон да, жөндөн жөн болгон эмес да. Жалпы саясий система ошондой тургузуп атпайбы ошол учурдачы? Ар бирisi жок. Ар бир система барган сайын өзгөрүлөт. Мына ак падышаны кетиргенде, жаңы бийлик орношкондо накта революция ушул 1917-жылдагы болгон да. Калганда революция болгон. Ошондо өзгөрүлгөндө ак падышанын күчтөрү каршылык көрсөтүп, булар жаңы келген жумушчулар башкалар ал каршылыкты жоготом деп аябай катуу күрөш болгон. Бүгүн биз басмачыларды актайбыз деген мыйзам жакында кабыл алды. Мен айттым, кызыктуу болуп атат дедим. Биз Абдрахманов, Орозбеков, Сыдыков баарын айтып атабыз. Бирок алар ким менен күрөшкөн? Ошол басмачылар менен күрөшкөн. Эми экөөнү тең актайбыз азыр. Тарыхта мен пикирим боюнча көп нерсени ушундай калтырыш керек. Изилдеп туруп баасын берип болду ушу менен калтырыш керек. Аны кайра чукула бергенде биз ошо айтып атамбыз. Кызыктай нерсе келип калдык да. Биз Жусуп Абдрахмановду даңазалап жүрөбүз. Ошол мезгилде ушул киши күрөшкөн басмачыларды актап атабыз. Ошондуктан бул жерде тарыхка бүгүн баа бериш өтө кыйын. Ага, эгерде сиз айтпадыңызбы, коммунизм азыр популярдуу депчи, биздечи? Жол жыл сайын популяр, бизде популярдуу. Эмне себептен анда коммунистик партиялар добуш ала алышпайт, коммунисттер добуш ала алышпайт? Себеби мындай болуп атат. Капитализмдин бир жаман жери бар, социализмге караганда. Шайлоо бул бизнес. Шайлоодо бизнесте мен барамбы, сен барасыңбы, айылга барганда биринчи байкасаң жаштар кимди карайт? Оозуңду карайбы, көзүңдү карайбы, же колуңду карайбы? Колуңду карайт. Эмне менен келдиң? Мурунку 95-жылдагы шайлоодо чыркырап, катуу сүйлөп өткөн депутат Мадумаров, депутат Текебаев, депутат Садырбаев, андайлар жок азыр. Аз. Бүгүнкү жаштарыбыз бул уже жаңы муунда. Булардын көз карашы баягы рыночный болуп калды. Ал эми коммунисттерге эмне керек? Коммунисттердин тарыхын алсаң, коммунисттик кыймыл өзгөчө каражат болгондо, мүмкүнчүлүк болгондо чөп кетет. Эмне үчүн мен айтып атам, бул популярдуу орун табат деп. Каяка барсаң, биринчи кезекте эмне дейт? Мынау ууру ушуну раскулачить этип, мунун мүлкүн тартып алыш керек, өкмөткө тартыш керек деп. Азыркы бийлик, мен дайыма айтам, бийликтер, азыркы жетекчилер большевиктер да. 35 жылдын ичинде, 34 жылдын ичинде уурдаган бакчаларды, мектептерди, жерлерди кайтарып атат. Мыйзам менен кайтара албайт, бирок өз ыктыяры менен кайтарганга жол болуп атат да. Большевиктерге теңеш кичине туура эмес болуп калды дейм ага. Анткени конфискация колу менен мамлекет жок. Мен бир гана кадамды жокко чыгарып атпайбы? Мен бир кадамды айтып атам. Бир кадамды жана мурда алынган байлыкты тартып алуу мамлекетке, ошол большевистский деп атам. А калган, конечно, большевикке тиешеси жок. Ошондон большевиктердин тарыхында да Сталин эмнеден баштаган? Партияга каражат издегенде ал поезддорду талкалап, байлар менен сүйлөшкөн болчу да. Бүгүн ошол заман кайталанып атат. Мурда 35 жылда, 34 жылда мамлекеттен кандай бир жол менен туура эмес приватташтыргандар кишилер менен сүйлөшүп туруп, алар өз ыктыяры менен кайтарып атат. Аларда тандоо бар да, кааласаң камакта, кааласаң мындай. Себеби камакта бир аз оорураак, баягы мөөнөт өтүп кетти. Ошондуктан алар менен жакшынакай түшүндүрмөшкө жүргүзүп койсо, алар өз ыктыяры менен кайтарып атат. Мындан мен айтканым, эл ушуну күтүп атат. Ай азамат деп мактап атат. Эмнеге? Себеби бул кадам ушул социалисттик, коммунисттик теңдиктин кадамы деп эсептеп атат да. Жагып атат. Убакыт келет азыр. Жанакы биз айткан миллион калкыбыз эртеби кечпи аякта бар болсо келет бул жерге. Ошондо теңдикти талап кылат, теңдикти. Тиги коммунизм негизи эле башка өлкөлөрдүн орношун карасак, шайлоо жолу менен орногон эмес го дейм ага. Жок, болгон эмес. СССРде деле, Кытайда деле. Болгон. Бул деген шайлоо жолу менен эмес да, бул деген өзүнүн саясий оппоненттерин жок кылуу, бийлик үчүн күрөшүү, мисалы ошол эле Ленин, ошол эле Сталин, булар шайлоо аркылуу келишкен жок да. Жок, алар эми ошондо 1894-жылы партия түзүлгөн болсо, 12 жылда алар бийликке келген, туура айтасың, күрөш менен келген. Күрөш менен келип туруп 73 жыл башкарып турган. Падышаныга чейин жок кылышкан, мисалы да. Падышаны да жок кылышкан. Мен аны жазып аткан, жок кылышып аткан, азыр изилдеп ататпы? Бир аз башкачараак болуп атат аякта. Ким аны жоготкон, ким билет аны, кандай болгон. Троцкий, Сталинби деп айта албайт аны. Көптөгөн тарыхта мындай жаман нерсе бар экен да. Биз кээ бир учурда окуган нерсеге ошол замат ишенип алабыз. Баары тең андай эмес да. Биз көп нерсени билбейбиз. Мен бекер айткан жокмун. Биздин улуу инсандарыбызды атууга алып барган, бирок жанында ошого түрткүч болгон балким биздин өзүбүздүн башка инсандар отургандыр. Тоголок кат жазгандар. Жөндөн жөн болгон. Ошол тоголок катты эмне себептен жазышкан? Бул эми илгертен бери ушундай болчу. Азыр деле ушундай да. Үркүтүп, жалпы мындай коркунуч бир
абал түзүлүп калгандыгы үчүн бири бирин ушундай күрөш саясий күрөш деген ушул. каттар жазып Ушунун ордуна мен эле болом деген аракет болгон. Мен мунун ордуна жетекчи болоюн деген көптөгөн киши бар да. Ошондой бири бирине арыз жазууну кандайдыр бир мындай культка чыгарып койгонбу дейм да. Мисалы Кычан Жакыпов деп деле өзүнүн атасына жазган баланы арыз идеология катары чыгарып туруп баарына көрсөтүп мына ушундай жазсаңар болот дегендей. Жок. Аны ал жагын как раз көрсөткөн жок. Аны өлтүргөнүнү көрсөтүп атат. Совет бийликке болушкан жигитти өлтүрүштү деп Павлик Морозов, Кычан Жакыпов. Алар арыз жазды азаматтар. Мындай образ ар бир улутта бар экен да, таң калыштуу. Бул эми мындай да, ар бир улутта, ар бир коомдо бар ушундай. Мисалы үчүн жаңы коом түзүлүп атканда арада ар бир жаран ар кандай болот. Кытайда да бар ушундай. Өзүнүн атасына, ата-энесине, бай ата-энесине мен баш тартам, булар менин мамилем жок деген көптөгөн болчу эле. Хун Вейбин деген 60-жылдары ушундай болгондо. Мен атамды, ата-энемден уялам, алар байлар, хотя бай болгон эмес аякта. Аларда жана 5-6 кой болсо ошо бай деп эсептелген да. Бул ар бир улутта болгон, бул деле кайталап коеюн, бул деле мындай мактана турган нерсе эмес, бирок болгон нерсе да. Ошону кутулуп атпайбызбы? Барып кутулуп атканда. Көптөгөн учурда ошол нерсени баарыбыз жокко чыгарганбыз. Ал эми Кычан Жакыповдун ал эрдиги анан бул балага кол салган акмакчыларды жамандаган болгон да. Уркуя Салиеваны ушул эле жердештери таш менен башын жанчып таштаган. Бул кандай деп айтасың? Ал болсо жетекчи болчу, ошол жерде келгиле иштейли деп чарбаны. То есть тарыхта көп кандуу окуялар болгон, баары тең эле туура деп айта албайм мен. Көптөгөн бир каталар да болгон. Ал каталар үчүн жооп берген кийин. Ошонун жыйынтыгында аягында 91-жылдары ыдыраган СССР. Көптөгөн каталар кетти. Анда жетекчиликке предатель Горбачев окшогондор ачык саткындар келип жокко чыкты. Алкоголик Борис Николаевич Ельцин келип биз бөлүнөбүз деп баштап бул жакта местный царьдар бөлүнүп, хандар бөлүнө баштап быдырап кетти. Урушпай, талашпай, согушпай ыдырап кеттик да. Тиги СССРдин ошол учурда шартын ала турган болсок, баардыгына тыюу салынган да, агай. Сөз эркиндиги жок, дин эркиндиги жок, жеке менчик жок. Ушул нерселер адилеттүүлүктүн принцибине каршы келбейби? Я не знаю, мен дин эркиндиги боюнча эмне үчүн жок дейсиң? Дин эркиндиги жок болчу да, ислам дини мисалы кечирип кой, мен айтам, атеист кылууга аракет жасалган. Мен айтам, Кара Сууда мечитке эркин барып жүргөн. Жаап чашырылып, жок, апачык эле барган. Более того, ал ошо мечитте чиркөөлөрдү өрттөшкөн. Жок. Ал чиркөөлөрдү өрттөшкөн ал 20-жылдар болгон. Кийин согуш, улуу атамекен согуштан кийин ошол мезгилде Сталин поп менен муфтийди чакырып жардам берди деп кайрылган да. Анан алар чакырып совет элди батырлыкка чакырган болчу. Ошондон кийин попко аябай шарт түзүп берген мечиттерге. Биздин мечиттерге мүмкүнчүлүк берген. Сен билесиңби, жыл сайын Ил-62 самолет менен 60-70 адамды хажыга алып барчу эле мамлекет. Билбейт экенсиң. Бүт республикалардан 60-70 кишини хажыга алып барат эле. Жыл сайын мамлекет несебенен. Ошондуктан бул сөз дин эркиндиги болгон эмес деп бул туура эмес, болгон. Менин атам фронтовик болчу. Кара Сууда мечитке биринчи күндөн баштап каалагандай барып жүргөн. Более того, ошол жерде мечитте кичине кассир боло коюп, анан жакпай калып, эсеп кысап начар экен деп жөнөкөй барып жума сайын, күн сайын барып турган. Эч кандай тоскоолдук болгон эмес. Коммунизмди диндин ордуна бир дин катары чыгарууга аракет болгон жок. Балким 20-жылдары балким ошондой аракет болгон, бирок улуу атамекен согуштан кийин бир аз коом өзгөрүлүп кетти. Ошондо аябай чоң согуш жоготуу болгондо адам бул табигаты ушундай экен да. Оор мезгилде кандай десек де динге кайрылат экен да. Кудай сактасын деген сөз бар да. Орустарда да бар, еврейлерде бар, кыргыздарда бар, буддисттерде баарында бар да. Оор учурда качан жана бийликке же мамлекеттик кызматкерге же өзүңө ишенбей калган учурда адам кимге кайрылат? Жаратканга кайрылат да. Ошол согуштан кийин өтө оор турмуш болгондон кийин мен түшүнүгүм боюнча бир аз динге көңүл башкача болуп калды. Эми динди жок кыла албаарын түшүнүп туруп анан жок кыла албаган. Ал айтып атам го 20-жылдары ал жерде таптакыр башкача болчу. Ал жерде билими жок, илими жок, тарбиясы жок жигиттер келип туруп, мына молдолорду алыш керек деп, бул Петр Первый сакал албады беле, боярындарды. Бул башкача болчу. Бирок убакыт өткөн сайын убагында келгенде, да Украинада, Россияда көптөгөн чиркөөлөр өрттөнүп, амбар кылып, ал жерде кампа кылып болгон ал. Россияда мисалы үчүн ошол диний кызматкерлер активдүү катышып, курал менен каршылык көрсөткөн да. Жөндөн жөн эмес, курал менен каршылык көрсөткөн. Мындай учурда мамлекет чара колдонот. Ал эми Кыргызстанда мечиттерди өртөтүп жаккан болгон эмес да. Бизде чын айтканда ал мезгилде мечиттер аз болчу саналуу.
Кокон хандыкка киргенде ал жакта динге түштүк жакка берилүү болчу, маселе болгон эмес андай. Мечиттерди жапкыла, өрттөрткүлө бизде болгон эмес андай. Бул Россияда, айрым жерде Украинада болгон. Себеби алар каршылык көрсөткөн. А бизде мынчалык деле күч көп болгон эмес. Кыргыз калкы, казак калкы бир аз көчмөн эл, мусулманчылыкка жакын болгону менен өтө деле мындай башы менен кирип кеткен эмес болчу. Тиги сөз эркиндиги боюнча. Сөз эркиндиги деген эмне? Каалаганды сен сүйлөйм дегенби? Жок, өзүңдүн оюңду билдирүү да. Пожалуйста. Маселе жок болчу. Сындай албайсың бийликти. Бийликти сындай албайсың. Не сөз? Сындаганда негиз көрсөтүп бер. Негизсиз силер иштей албайсыңар, кыйшык иштесеңер жооп тартат. Не сөз? Андай болбош керек да, адам деген оюн билдириш керек да. Бийликтин негизги табигаты болуп атат да. Эң оор нерсе ушул ортосун таап туруп, кайсы жерде эркиндик, кайсы жерде тартип деген ушуну табыш. Буну эч ким таба албайт. Биз Сингапурду мактап атабыз. Ли Куан Ю, ай азамат реформатор деп. Бирок ал жердеги диктатураны бара эле билет. Укмуш диктатурада былк этпейсиң да. Оң жакка баса албайсың, бияка баса албайсың, камайт атат. Жвачка чайнасаң сага штраф салат да. Сигарет таштасаң сага $200 штраф. Сталин биякта алып кетет. Бул тартип. Жок. Бул деген мыйзам да, мыйзамды сактоо, эрежени сактоо. Мамлекетке бир сөз сүйлөп койсоң, сен камалып кетесиң. Өзүңдүн оюңду, пикириңди билдирүү. А сенин оюң мамлекет менен бирдей болуш керек деген принципте. Ошол Ли Куан Юда. Ошол туурабы, туура эмеспи агайын? Бул оор нерсе. Буга жетиш кыйын. Мен бир да мамлекетте булар жетти деп айта албайм. Сөзсүз бир кыйшык нерсе болуп калат да. Же падыша кыйшайып кетет, же биздин жарандар аша чаап кетет, анда вакханалия болуп кетет да. Тыюу салынса, баардык нерсе тыюу салынып кетип атпайбы? Диктатуралык мамлекеттерде албетте сен айткандай чектөө аябай көп да. Сен тескери сүйлөй албайсың. Тескери сүйлөсөң сени камайт. Сени жеп тарбиялай берет да. Анан сен бала кезден тарбия алгандан кийин сен башкача сүйлөй албайсың да. Анан сен айткандай сөз эркиндиги бул эмне эркиндиги? Мен КПССти кетирем деген эркиндик ал сөз эркиндиги эмес да. Эмне үчүн кетирем деп атасың? Кандай сунушуң анын ордуна? Ошондо эркиндик болот. Анан я коммунистам не верю, я их ненавижу деген бул сөз эркиндиги эмес. Төңкөрүш кылууга чакыруу, ооба, мыйзамсыз. Төңкөрүш кылууга чакыруу мыйзамсыз. Бирок бийликти сындоо, кылып жаткан иш аракеттерин сындоо. 1985-жылдан баштап 1990-жылга чейин ушу сен айткан сөз эркиндиги чыкты да жарыкка. Баса алган жок да, анткени баары эртеби кечпи. Съездерде канча сахаров да бакылдап сүйлөгөн. Ошол жылдары чыга баштады да, ошон үчүн да кулады да. Анан эмне бүттү? Баса алган жоктан. Жок, анан мамлекет ыдырап кетти. Жок, ошо жыйынтыгы менен ыдырап кетти. Прибалттар бирди сүйлөп кетти, кавказдар бирди сүйлөп кетти. Жыйынтыгы ыдырап кетти. Чоң мамлекет жок болду. Ошондуктан кээде даже суроо бериш керек. Хорошо, ошондой сөз эркиндиги болсо. Бүгүн эмне үчүн мына бийликте жатуучулар эмнеден коркуп атат? Эмне үчүн камап атат? Алар ушундан коркуп атат да. Эгерде сөз эркиндиги берсек, сага, мага мүмкүнчүлүк берсек, каалаганды сүйлөй берсең. Эртең сага 10 киши ишенет, мага 10 киши ишенет. Азыр бийликтин кылып атканы туурабы ошондо агай? Туура эмес. Туура эмес да. Демек Советтер Союзунда кылып аткандар да туура эмес болчу. Жок, эми туура эмес деп айтып ашыктык деп койсоң болот. Бирок ал заманга жараша талап болчу да. Системага жараша талап. Ошол эле Кытай. Точно так же. Ушундай эле алар бизден да оор нерсе өттү. Культурный маданият революция өттү. Большой скачок өттү. Аябай чоң нерсе өттү. Адамдаштарын жок кылып жиберишти да. Советтер Союзунда деле ошондой болгон. Жок, азыр аларда 38 партия бар Кытайда. Кытайда деле 38 партия бар экен. Бир конгресс түзүп койду, 38 партия кирет. Гаминдан башкалар кирген да. Шанкайчтын партиялары. Бирок бийликке келе албайт да. Анткени ал жакта бир партиянын үстөмдүгү бар да. Келе албайт. Ошо. Себеби эл колдобойт. Эл колдоодо эмес. Мисалы Таньмин деген Кытайда деле тигил аянтта болгон окуяны деле эске алсакчы. Да. Ну, почему Америка чыкпады? Эл чыкканда Дэн Сяопин танкалар менен аттырып жиберген да. Дэн Сяопин эмес, катуу бастырып салган да. Эми ал туура эмес. Ошентип жазып атат. Болгон. Бул эгерде бүгүн мисалы алыска барбайлы. Бүгүн Ала-Тоо аянтына өткөндө бир журналист мен эртең митингге чыгам дегенде, ошол журналист каякта? Камактабы? Камакта туура эмес. Мен айткан азыркы абалда туура эмес, тигил абалда туура эмес деп атам да. Бирок советтик мезгилде мен аянтка чыгам дегенде камабайт эле. Абсамат Масалиев жетекчи болгондо 90-жылда эсиңде болсо, сен может жашак болгонсуң. Бирок ошондо Топчубек Тургуналиев парчаны тигип алып, тынчтык чоротегин, жаш демократтар чыгып, коммунисттер кетсин, Масалиев кетсин, биз сүйлөшпөйбүз деп чатыр тигип аянтта отурушкан. Сонун ошондой абалчы мамлекетте болсо. Күнүгө Абсамат Масалиев жумушка кетип баратып, кирип балдар үшүгөн жоксарбы? Андан көрүп жүргүлө бир жерде отуруп сүйлөшүп, эмне талабыңар бар, кандай деп сурашып кеткенлер да. Жок, биз менен сиз менен сүйлөшпөйбүз деп. Хорошо, анда чыдагыла деп. Анан милицияга айткан, тийбегиле бирөөңөр деп. Ошондо бир киши камалды, бир тепки жеди, жок. Так коммунист болчу да Масалиев. Бир киши тепки жеген жок, бир чатырды сындырган жок. Кимиси демократ анда? Масалиев демократпы?
кийинки жетекчилери. Абсамат Мусаевичтин негизги принциптери болчу мен адамдар. Кан төгүлбөсүн, бирөөнүн зыян келтирбесин. Бул менимче абдан демократ болчу экен. чыныгы демократ ким болуп калыптыр ошондо? Абсамат Мусаевич. Ооба, демократ. Бирок аны жамандап, Текебаев, Мадумаров коммунисттер жамандап атын чыгарган да. Бул тарыхта ушундай болот. Мен айтканым, сен туура айтасың. Советтик мезгилде эгерде баары мыкты болсо ыдырабайт эле анда. Ошондон сен айткан кемчиликтер толгон. Жеке менчик боюнча жеке менчик боюнча бул жерде болчу. Бул жерде мындай болгондо, Горбачев 85-жылы келгиле жана тейлөө секторду өткөрүп берели менчикке деген. Бул ура деп өтүкчүлөр, шашлык жасагандар бар, тамак пышыргандар сону деп баштаган. Кавказдыктар ага чейин теневой бизнес деп койду эле, жашыруун баягы көмүскөдөгү цехтер болчу эле да. Мен милицияда иштегенде мен билем, бизде Яновкада ар жакта болчу эле. Кавказдыктар уюштурат эле да. Джинсы тигип, курткалар тигип, кийимдер тигип жүрчү. Анан ошолор жарыкка чыкканда баары чүйүнүп кеткен. Ой, отлично. Чын эле башталып кеткен да. Ошо менен токтобой, жанагы рыжий ким эле, Чубайс мастер баш болуп, даярдап, Горбачев кетиргенден кийин ишке ашырды да. Мамлекетти толук талкалайбыз деген. Кийин өзү жазып атпайбы? Мен биздин Егор Гайдарлар айтып атат. Биздин максатыбыз советтик экономиканы талкалаш керек болчу. Ачык айтып атат да. Эми пландык экономика болсо мисалы да. Почему пландык экономика? Менчикке уруксат берилбесе. Эч кандай уруксат берилди. Секторлорго уруксат берилди. Пожалуйста, байып кете берсин. Бирок стратегиялык тармактарды приватташтырганда жыйынтыгы эмне болду? Азыр Россияда ызычы болгондо олигархтар каякта бар тең. Байлыгын көтөрүп кетишти да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде чоң бир даярдык болуп, СССРга каршы күрөшкөн күчтөр уюштуруп жеңишке жетти да. Ага Горбачев жана башкалар ушуга кандай бир тоскоолдук кыла албай чоң мамлекетти турат да. Бул чоң жоготу. 87 жылы ошол бүткүл референдум өткөндө 97% калкыбыз СССР калсын деген чечим кабыл алды. Аны уруп да ойногон жок. 3 жетекчи Беловежский пушкада арак ичип ыдырап кетишти. Андан кийин айла жок, Союздук республикалар деле эгемендикке чыгып кетти. Бул эме болгон иш, муну кайтара албайсың эч ким. Бул жаман деп айта албайм. Бирок сиз мага суроо коммунист катары бердиңиз, мен коммунист катары жакшы кабыл алган эмесмин ошондо. Мен капа болгом аябай. Колубузда турган байлыкты сактай албадык деген пикирдемин да. Балким биз ушу сактаган байлыкты өнүктүрүп катырып кетсек, балким жакшыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок тарыхта ал балким деген болбойт да. Болор иш болду да. Ошондо биз мындан аракет этебиз. Коммунисттик идеяны азыр деле колдонсо болот. Мисалы үчүн билим берүү системада эмне үчүн советтик система начарбы билим берүү? Мына азыр эксперимент кылып балага кирип атабыз да биз. Мектепти бүткөндөр эчтекени биле албайт. Кече тестирование жыйынтыгы чыгып интернетке. 58 киши алтын жанагы бирдемеси белги алыптыр да. Мыкты деген 59 киши. Ошонун 58-и орус тилинде тапшырды. Бирөө кыргыз тилинде. Болгон бирөө 35 жылдан кийин ушул болгон. Эмне кыйкырабыз анда? Баткен облусунан бир да киши алтын медаль алган жок. Бул эмне деген сөз? Ошонун баардыгы биздин көйгөй да агай. Көйгөй ошо жетишпестикте көп нерсе жоготтук деген сөз. Ошондуктан саламаттык система боюнча, билим берүү система боюнча биз советтик мезгилде жетишкендиктерди сактасак болот эле. Педагогика деген сөз бар да. Мугалимдерге сартылып берип, аларга өзгөчө кылып, анан окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү сабак берүүлөрдү сапаттанып көтөрсөк, хотя бы калкыбыз азыркы мектепти бүткөн 20-25 жашар балдарыбыз билимдүү болгондо, мен ойлоп атам биз азыркылар ошол Советтер Союзунун билиминин жыйынтыгы эмеспи? Жок. Ошол эрежелерди киргизгендер, ошол башкаруучулар агай. Бул жагынан мен түшүнүп атам. Мисалы үчүн акыркы Кыргыз ССРнын жогорку кеңеште 350 депутат болгон. Анын калп айтпасам 345 коммунист болчу да. Ошол эле уруулар мисалы мамлекет тоногондор бар эле коммунист болгон да. 345 билим алышкан ошол учурда. Президенттер коммунисттик маселети шайлай коюшкан да. Ошондон башталган, туура айтасың. Ошондо ар бир кызматта отурганга кичинекей бир мындай кызыкчылык көрсөтүп койду, көздү жумуп кетишти да. Ошондо гостиницаларды приватташтырып алды, ошондо пансионаттарды приватташтырып алды. Кийин приватизация болгондон кийин коммунисттер, бывший коммунисттер приватташтырды, жетекчилер. Жөнөкөй рабочий ала албады. Алдап койчу аларды. Бул сен айткан сын пикирге бул жерде кошулам, туура, саткандар көбөйүп кетти. Алар оңой эле сатылып кетти. Бирок чындыгы үчүн айтып коюш керек, бирөө да байыган жок жыйынтыгында. Бүгүн 2025-жылы бирөө да байып кеткен жок. Айта аласызбы бир кишини? Ошол мамлекеттик мүлктү тартып байыганда ким бар? Бирде киши жок. Сиз айткан Салымбеков ал өзү курган.
мусорный свалка болгон жерден контейнер коюп байлык тапкан. Ошол агай жеке менчик укугунун бир күчтүү тарабы деймин да. Арасынан аракетчилдер, Албетте, арасынан иш билгилер чыгып, өздөрү бир нерсе жаратып Туура, байышат да. туура. Абдан туура. Бирок 35 жыл өттү, коммунисттер жок 35 жылдан бери бийликте. Эмнеге болбойт атал? Сен айткан бывший коммунисттер туура, бирок алар сатылып кетти. Жок, алар коммунист эмес. Аскар Акаев, Курманбекиев, Роза Отунбаева, секретарь горкома, Алмаз Шаршанович баардыгы коммунист болчу. Ошондуктан алар демек коммунист болгон эмес экен да. Алар просто коммунисттик партияга кирип, кандай бир жеке максаты менен аракет кылган кишилер экен да. Коммунизм өзү утопия эмеспи агай? Аны ишке ашыруу 100% мүмкүн эмес да. Понимаешь, ар бир нерсе бул үмүт деп койсок болот. Үмүткө аракет кылыш керек да баары бир. Сен баары бир жашооң үмүт менен жашайсың да. Эртең жакшыраак болуп калсын, эртең мындай болуп калсын деп. Эртең оңолуп кетсин. Мен айткан пикиримди ошол эле фонарикти мен айткандай ылдыйга салгындатып койсо, балким шопурларга жакшыраак болот деген ой да. Сен сразу тепки жеңиң ага. Коммунисттик идея алынса, чын эле бул программа болгону менен, бирок ал келечекте түзүлө турган нерсе. Идеалдуу адамдарды талап кылат да коммунизмчи. Идеалдуу адамдар талап кылат. Адам өзү идеалдуу эмес болуп атпайбы? Жок, идеалдуу. Кырс, мисалы бар да мүнөзчү, көпчүлүк адамда бар. Мисалы алдап кетүү, өзүнүн кызыкчылыгын коргоо. Ошол коммунизм негизи адамдын табиятына каршы келеби деймин да. Эми ушинтип тарбиялаган, ушинтип тарбия берген. Мен кээде аксакалдарга тийишип коем. Силер өз учурунда бизди жаштарды компартияга келгиле, таза болгула деп үйрөткөнсүңөр. Мен азырга чейин коммунисттик партиядамын. Силер каяктасыңар деп тийишип коем да. Каякта болуп келдиңер? Кайсы партияга антырап жүргөнсүңөр? Канча мүлт алгансыңар? Анан бир жолу бир аксакал тийишип калды, сен ушундай атаң башкача, атам башкача болчу дедим. Атамды саткан мен болгон эмесмин дедим. Силер жанында отуруп 90-жыл шайлоого дос бербей койдуңар го. Кача коммунисттик тартип 345 коммунисттерден беришиңер керек болчу. Адам деген адам экен да. Бул эми тарыхта болгон, бул турмуш кете берет. Коммунисттик идея баары бир баягы адилеттүүлүк, теңдик деген принцип эч качан талап жоголбойт. Баары бир адам чыдабайт. Сен миллиардерсиң, Илон Масксың, мен жөнөкөй дыйканмын, чыдабайт бир күнү. Ал эч бир мамлекет ошол коммунизмди сактап калууга аракет кылган эмес да. Кайсы жерде болгон коммунизм? СССРде Советтер Союзунда коммунизм болгон эмес беле? Коммунизм болгон эмес, социализм болчу. Ярмасы чоң. Коммунизм бул эң бийик формасы. Ага жете элекпиз. Жакындаганда коммунисттик идеологиянычы ошол коммунисттик өлкөдө жашагандардын баардыгы эле эркин экономика, эркин демократиялык мамлекеттерге катышкан. Мисалда эч ким жашагысы келбейт. Хорошо. Жашагысы келбейт. Жетекчилер жашагысы келбейт. Жетекчилер. Ошол эле. Апайым калк байкушум кете албайт да алар. Алданып ошол жакта жашаганга мажбур да. Кеп ошондо болот. Себеби чечимди кабыл алган калк эмес да. Каякта болсо да калк эмес, жетекчилер болот да. Ошондуктан илгертен бери бизде бар улуттарда кандай бир таза, адилеттүү эл башчы келсе, элди эл кылган, жыйнаган, кандай бир жыргалчы алып келет деген үмүт менен баардык калк жашайт да. Баары тең жашайт. Биз Манас деп айтабыз, Илья Муромец деп айтабыз. Дагы бирлери Витязь Тигровушкуль деп айтабыз. Ар нерсе айтып атабыз да. Бирок ал адамдын ниети, үмүтү да. Ушундай киши келсе гана деп. Эмне үчүн биз жашай албайбыз? Себеби биз адамбыз да. Бизди бузуш оңой. Менин тең туштарым көбү коммунист эмес, болгон, бирок унутуп калдылар. Азыр мени көргөндө Исхак мен коммунистмин деп коет. Рахмат, жакшы. Айткан үчүн рахмат. Бирок эмне үчүн сен балдарыңды коммунист кылган, тарбия кылган жоксуң? Себеби заман оор болуп калды да. Биз жана экономика бузулганда чын эле тиричилик кылып тырышыш керек болду да. Ошол балдарыбыз 90-жылдан баштап 2000-жылга чейин иштеп кеткен балдар бүгүн 40 жашта, 45 жашта. Булардын балдары чоңоюп калды. Эми ойлоп көр, ушул балдар кандай тарбия берген өзүнүн балдарына? Бүгүн бир топ кемчиликтер болуп калды да. Ушу 20 жашта кеткен, 10 жыл иштеп келди. Бүгүн 45 жашта. Кандай болот ошондо? Ошондуктан биз бүгүн мен баары бир катуу ойлонот элем, бир билим берүүгө аябай чоң көңүл бурушубуз керек да. Маданият деген сөздү көңүл бурушубуз керек. Биз менин неберелерим кайсы мультфильмдерди карап атат, кайсысын көрүп атат. Түшүнбөгөн бир тилде маймыл же бирде бир телевизордон көрөт, ушуну тике карап көзүн үзбөй туруп атат. Бизди эмнегедир кыргыз тилинде чыккан мультфильмдер же орус тилинде кызыктырбайт. Мен билбейм. Балким жанагы современный технология боюнча 5 мүнөттүк мультфильмди бала көрө албайт. 5 секундтук болсо көрөт да. Бул башкача технология дейт го. Но булар башкача болот. Коммунисттик идеология мен ишенемин. Мен ойлоп атам, баары бир эртеби кечпи жеңет коммунисттик идеология. Балким аталышы социалисттик коммунисттик болбой калышы мүмкүн. Бирок негизги принциптер калат. Мисалы үчүн ушу теңдикке
Биз баары бир барасы. Экөөбүз бирдей жер алсак, кол бутубуз бар болсо, менин жерим жок, үйүм жок, эчтекем жок. Да, мен аракет кылышым керек. Ошол эң чоң кемчилиги да ошол теңдикте жатабы дейм да, баардыгын тең кылууга кылган аракет. Теңдик аракет болгочу. Тең жок да теңчилик нерсе табияттачы. Бирөө бай, бирөө кедей, бирөө өнөрү бар, бирөөнүн өнөрү жок. Мисалы, ар бирөө өзүнүн аракетине жараша Анда өнөрү жок өлө берсинби? байый беришет да. Жок, мен түшүнүп атам. Бирөө байлыкка мүмкүнчүлүгү бар. Анан байлыгын алып, мисалы, кедейлерге таратып жиберүү дагы өзү туура эмеспи дейм да. Бул жерде чыр боло турган нерсе. Мен мисалы үчүн 100% туура деп айта албайм. Бул жерде чыр болот. Мисалы үчүн өткөн жылдары нарында кедейлерге уйларды бөлүп берген, анан тууп торпокту алып калгыла, уйду кийинкиге бересиңер деп, ошо тынчып калды да. По-моему, биринчи эстин кайткан жок окшойт да. Совсем жакырчылыкка жашаган адамга жардам берип турсаң, ал ошо жардамды эле күтүп отура берет да. Аракет кыл деп айтсаң, кайсы аракет кылат? Колунан эмне келет? Көчө сыпырабы? Же бирдеме курулуш кылабы? Колунан келбесечи. Анан мага көп депутаттар көп кат менен кайрылат. Мына 5 балам бар, жалгыз бою жашайм, күйөөлөрүм жок, кетип калган деп. Кээде айткым келип атат. Ам сен 5 баланы кантип туудуң? Ушу 5 баланын ата-энеси болуш керек, аталары болуш керек го. Турмуш ушундай экен да. Ошол мамлекеттен эле күтө берүү, саясатчылардан, жайлардан күтө берүү, коммунизмден калган бир биздин инстинкт эмесинби? Ал чын айтканда, сен айтканга кошулам. Бул социалисттик мезгилдеги жетиштиктер эсинде бар, ошону кайра азыркы өкмөт бергиле, бала шарт түзүп бергиле, квартира алып бергиле, пособие бергиле деген бул талап калды. Ошондон раз калгандан кийин муну жоготуш өтө кыйын, өтө кыйын. Мисалы үчүн көптөгөн мамлекеттерге мен салыштырбайм, себеби алар түпкү тамыры менен социализмден өткөн эмес. Бизде 73 жыл биз ушул шартта жүргөнбүз. Ошондон баары бир биз социализмдеги болгон жетиштиктерге кайра жандандырууга аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн 1958 жылдан баштапкы мектепте, баштапкы класстагы ысык тамак берүү принцип 2008 жылы кайра жандандырган болчу. Азыр барып токтоп атат да. Бирок бул жакшы нерсе, жетиштик. Ар бир хотя бы 4-чү класска чейин балдарга бир булочка менен бир чай ичип койгону түштөн кийин же түшкө чейин бул абдан жакшы нерсе да. Но барып аны аткарыш кыйын деп токтотуп атат да. Бул социалисттикте жетишкендик болчу эле. Азыр башкачараак болуп калды. Бирок талап калды. Чоң энесинде, ата энесинде. Алар кандай болот? Кантип тарбияланат? Бизде илгери интернат деген болчу да. Чабандардын алыскы жерде иштеген жарандардын балдары интернатка тапшырылып, ошол жерде окуйт эле, анан каникулга алып кетет эле. Бүгүн ушундай интернаттар талап болуп атат да, бирок ал жок да. Ошондуктан алар ата энесинин колуна калтырып коет, кайрадан чыр чыгып атат. Чоң ата чоң энесинин колуна келбейт тарбиялаганы, ата энесинин колуна келбейт. Анан балдар өздөрү тарбияланат. Ошондуктан биз телевизордон көргөн жаш кыздарыбыз мушташат, балдарыбыз сөгүнүп жүрүшөт. Мен билбейм аны кандай, бирок билим берүү системага эксперименттер кылбай, традиционный билим берүү системаны жандандырып иштетсек болот эле да. Болгону ошол мен жаңы урушканым. Калган экономика жагынан канчалык мамлекет байыса, ошончолук социалдык программалар ишке ашат. Балким сиз айткандай бирөөгө мүмкүнчүлүк берер. Бирок баары бир табигат боюнча 100% адам эч качан бай боло албайт. Бирок байларга кызмат кылган таттыктуу айлык алыш керек да. Ошол эле официант, буруушчу. Эмне үчүн азыр Кыргызстанда мен бүгүн бир кызматкерлер менен сүйлөшсөм, 10 000 чет өлкөлүктөрдү жумушчуларды легализация кылдык дейт, 10 000 кишини. Бангладеш, Индия, Китай. Алар биздин чоң имараттарды ак үйгө чейин курган да. Эмне себептен? Биздин балдар жетишпейби? Жок, биздин балдарга бул айлык жетишпейт экен да. Парадокс болуп атат да. Баткенден балдарыбыз Россияга кетип баратат, Баткенге Тажикстандан, Өзбекстандан адамдар келет. Жакшы да, өнүгүүнүн бир көрсөткүчү деймин да. Мисалы, эгерде биздин балдар жогорку айлыкка иштеп, Кыргызстандын ичине төмөн айлыкка иштейм деп чет өлкөдөн келип макул болуп атышса, демек экономикалык кыймыл аракет жүрүп аткандыгынан кабар бербейби? Жок, эми ал мандикер болуп иштейт, алар жашаганга эмес. Анан кийин үйлөнөт, анан кийин калат, анан чек арада калк болуп калат, эртең дагы чыр чыгат. Алар кириш чыгыш бар чет өлкөлүктөрдө. Баары бир ошол жерде өзүбүздүн балдарыбыз иштесе жаман эмеспи? Жакшы болуп турат. Биздин балдарыбыз иштебейт да. Себеби ушул тапкан айлыкка разы болбой атат да. Биз Россияга барып көчө сыпырсак же бирөөнүн баланы баксак 70 000 рубль табабыз деп отурушат да. Бул жерде 30-40 000 сом берет. Ким алат аны? Бирок айланып тегеренип караганда жанагы чыгашаларды кеткенден кийин ошол эле сом болуп калат экен да.
Бирок эң негизги бүгүнкү азыр жаштар кеткенге көпчүлүгүнө эркиндик керек болуп атат да. Ата энеден качып кетиш болот. Анан алар ал жерде ар кандай жол менен жарандык алса кайтып келбейт алар. Алардын ордуна башкалар келет. Ошондуктан бул жана сен айткандай миграция бирөөнүн ордуна бирөө келген бул жакшы эмес. Күткөн нерсе, болуп аткан нерсе, бирок бул жакшы эмес да. Эгер биздин балдарыбыз чет өлкөгө кетсе, бул жакшы көрсөтүш эмес. Бирок, мисалы үчүн Арменияда жарым калк чет өлкөдө. Молдовияда жарым калк чет өлкөдө. Илгертен бери жашайт. Кызматтайт. Румынияда бардык мамлекеттерде ушу миграция күчтүү болуп атат да. Кытайдан миграция көп кетип атат. Америка кетип атат. Кытайдан бизге да келип атат. Истегени. Биз ойлоп көрсөк, ал жерде 1,5 миллиард, бизде 7 миллион. Биз кыйкырып атабыз, Кытайга жоготпош керек деп. Кантип жоготпойсуң? Кытай коркунуч жаратабы Кыргызстан үчүн? Жок, мен мисалы үчүн коркунучка көңүл бурбайм. Себеби мен байкап атам. 1949 жылда Коммунисттик партия бийликке келип Кытайда. Кытай республика түзүлдү. Ушул 70 жылда болду, канча жыл? 80 жыл болду, 70 жылдык болот. Кытайда Урумчи жакта 1 миллион казак жашайт, 150 миң кыргыз жашайт да. Бүгүнкү күнгө чейин аларды эч ким ассимиляция кылып аракет кылган жок. Аларга тескерисинче борбордук өкмөт, борбордук бийлик чоң акчаларды берип өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Жакында Синьцзянда Манас жөнүндө токтом кабыл алды. Манас эпос, китайский кыргыздардын Манас эпосу деп. Ошолор арналган 28 иш-чараларды жазып атат токтомдо. Ишке ашырабыз дейт. Укмуш алар дүйнөгө регистрация кылып алган. Манас бул эпостун маданий баалуулуктар депчи. Ошондуктан булар бизди басып кетет, бирдеме кылат деп мен коркпойм. Алар келип иштеп кетиши мүмкүн, келип жашап кетиши мүмкүн. Бирок бизди жутуп алабыз деген кереги жок аларга. Ошондой 7 миллиондук калк. Кызыкчылык жок. Булар 100 миллиондук Африкага баскандан кийин. Ошондуктан мен коркпой турам, тескерисинче алар менен кызматташыш керек. Биз өзүбүздүн улутчулдукту сактап, мамлекетибизди сактап, кытайлыктар менимче каршы болбойт. Улутчулдукту сактап, агай? Обязательно. Сөзсүз. Бул баарыбыз сакташыбыз керек. Эмне болсо деле сактайбыз. Мен айтат, сен коммунистсиң, сен улутчулдукка берип, мен берилбейм улутчулдукка. Мен колдобойм улутчулдукту. Бирок улутту сактап, улутчулдукту жакшы маанидә сактаганга мен эки кол менен макулмун. Анан таптакыр эле улутту жоготкон бул болбойт, анда Кыргызстан жок болот да. Ошондуктан мен бул жамандыкты бул жерде көрбөйм. Бул көбү советтик бийликти сындагандар билбейт да. Мисалы үчүн советтик мезгилде коммунисттик партиянын Нарын областтык комитети кыргыз тилинде дело производства жүргүзгөн. Аны билесиңерби? Кыргыз тилинде. Советтик мезгилде. Ошого ишенбейм деп коймоңуз, агай. Ишенбейсиң. Мен архивтерде көргөм. Анткени Советтер Союзунда орусташтыруу аракети жүргөн да. Апачык эле жүргөн. Жок. Кыргыз мектептерин ачышпай. Жок. Фрунзеде бир эле кыргыз мектеби бар болчу экен. Талап кылайыктуу. Элестетиңиз, эми кантип? Райондордочу? Кантип? Токтоп. Ал жакта эле ошондо жалпы жогорку университеттердин баардыгын орус тилинде өткөрүп, райондордо кыргыз мектеп болчу. Райондордо кыргыз мектеп окуган. Эмне себептен ал учурда биздин борборубузда кыргыздар жок? Себеби борборубузда баардыгы орус тилге берилип, баардыгын айылдарга түртүү аракети жүргөн эмес беле ошол учурда? Жок. Кыргыздарды айылдарга түртүү, бул жетишпестик. Орустарды борборлорго жашатуу. Жок. Эми орустар айылга барбайт да. Орустар кайсы жерге барган? Кадам жайга барган, ал жерде комбинат курулган чоң. Ошол стройкага барышкан. Эки чоң комбинат. Кызылкыяга чоң ири ишканаларга. Эмнеге ошондой негизде түзүшкөн экономиканы? Түзүшкөн эмес, ал жерде экономика бизде мисалы үчүн кадам жайда талаа болчу. Талаанын ичинде булар эки комбинат куруп, сырьёсун Россиядан алып келип өндүргөн чыгарган. Минкушта урановый рудниктерди алар ошол жерде СССРдан келип иштетип алган. Бул эми табигатта ушундай да, тайына эмес да. Анан сен айткандай кыргыз тилинде мектептер ар бир районда болчу эле. Аны зачем айтасыңар? Бишкек шаарында аз болчу. Бир мектеп, 5-мектеп. Талапка ылайыктуу. Университеттердин баардыгы орус тилинде болчу. Эмнеге? Жок, биринчи курста экиге бөлүнчү эле, биринчи курста. Болгону бир эле университет болчу, сен айтып коеюн сага. Бир гана университет болчу. Мамлекеттик университет. Мен окугам ал жерде. Биринчи курста бизди кыргыз тилинде, орус тилинде окутат эле. Экинчи курстан баштап орусча окутат, туура? Кыргыз тилинде сүйлөйлү, кыргыз тилинде окат кылалы дегендерди дагы улутчул атап репрессияга дуушар кылышкан. Жок. Андай болгон эмес. Кызматтан алып, мисалы Исхак Разаковду ошол себептен дагы андай эмес. Алганда. Исхак Разаков уруксат алып, Сталин менен сүйлөшүп, алардан уруксат алып ишке жүргүзгөн. Эч кандай эмес. Анан ал репрессия деген мен билем, бир профессор бизде университетте иштеген. Аны репрессия кылган чын эле. Бирок ал башкача айткан, кыргыз тилинде өнүктүрөбүз эмес. Орустар бизди бузуп атат, орустар мындай кылып атат, бул башкача нерсе да.
Сен эгерде кыргыз тилди кеңири колдонолу, кыргыз тилди күчөтөлү десең ал бир жөн. Агар биз ошол кыргыз тилин өндүрбөгөнгө күнөөлүү орустар, ушу келген орустар деп айтсаң, бул башкача болуп калат да мамлекетте. Баалык башка болот да. Сен эмне уруштуруп атасың деген маанидо ошого. Ал репрессия болуп, аны катуу сөгүш жаралып камаган жок. Бирок зав кафедрадан бошотуп койгон. Бирок мугалим болуп кала берген. Коркуп калган. Анан ал репрессия болгонун мен билбейм. Көптөгөн кыргыз тилинде көп нерсе чыккан да. Манас чыккан кыргыз тилинде. Манасты Каралбаевдин бүт момундагы китептери чыккан да. Түчү. Семет эсетик бар ошол мезгилде чыккан да. Кийин акаяк учурда кайрадан жандандырган. Эмне үчүн Большой театрдын концерттин залында Сталиндин алдында кыргыз маданиятыбызды барып сүйлөп берген, урдап берген. Көп нерсе болгон. Ал эми кыргыз тил өнүгүшү маселеси турган. Ошол мезгилде деле анча-мынча патриоттор чыгып айтчу эле. Мен жок деп айта албайм. Алар деле тепки жеп жүрчү. Бирок турмушта ушундай болот да. Бирок камалган эмес эч кимиси. Националистический деп камалган эмес. Сөгүш жарыйлаган, урушкан аларды. Но не больше. Ал учурда Андан кийин мен айткан Нарындагы целый областной комитет партии кыргыз тилинден токтом кабыл алдык, чечим кабыл алдык, көзөмөлдөө Жолдош Баланчаев бүт архивде бар ошол. Анан окуу жайларынын баары орус тилинде болсо, иштерин баардыгы орус тилинде болсо, кыргыз тилине муктаждык жок дейм. Бизде 150 окуучу болсо, анан 70 башка улут болсо, кайсы тилде болот айтчы мага? Тарых факультетинде бизде. Ошол 150 киши бир курста окуганбыз. Анын ичинде 60-ы башка улут болгон да. Орусун, татарын, Украинадан болгон. Кайсы тилде болмогон? Эмне себептен кыргыз тилинде болгон биз? Кыргызстан эмес, ал кыргыз тилин билбейт да. Жөө эгемендүү Кыргызстан эмес, Союздун республика болчу да. Бул башка мамлекеттерде, республикаларда. Ал заманда ушундай болчу. А бирок мен азыр кыргыз тилиге өтүп кеттикпи? Өтүшүбүз керек? Керек. Албетте керек. Албетте сөзсүз керек. Бирок ага шарт түзүш керек да. Керектүү болуш керек да. Мына мага мен орус мектепти бүттүм, орус тилинде бакчага бардым, университетте орусча окугам. Бирок мен кыргыз тилинде үйрөнгөнгө мага шарт болуп калды, мүмкүнчүлүк болуп калды, керектүүлүк пайда болду. Мен үйрөнгөнгө аракет кылдым. Ошондо деле бүгүн мен сен менен сүйлөшкөндө мен орус тилинде ойлойм, которомун, кайра кыргызча котором да. Мага эки жумуш болуп атат да. Андай болбошу керек негизи. Андай болбош керек болуш үчүн мен бала кезден баштап кыргыз тилинде сүйлөшүм керек болчу да. Мектепте кыргызча окушум керек болчу. Турмуш ушундай экен, мен башкача окуп атам. Бирок мен эч намазданбайм. Болгону болду. Мен каяка барсам деле мен өзүм тилимде жеткире алам сөздү. Оюмду жеткизе алам. Анан сен Манасты айта албайсың, сен тиги Каныбекти айта албайсың, сен мына чыгармаларды билбейсиң деп сен кыргыз эмесиң деген ойго таптакыр кошулбайм. Макал лакаптарды билбейт экенсиң. Билбейм. Уяла турган эмне? Мен манасчы эмесмин. Мен акын эмесмин, мен жазуучу эмесмин. Мен элиме оюмду жеткиришим керек. Мамлекетке талапты коюп беришим керек. Аны алым жетет да. Улутчулукту бекемдөө деп айтып кетпедиңизби агай? Демек, азыркы учурда биз кыргыз тилине басым жасашыбыз керек, мектептерде кыргыз тилинде, университеттер кыргыз тилинде, мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилинде, депутаттар кыргыз тилинде сүйлөшү керек, туурабы? Ошого биз барышыбыз керек. Ошого жетишибиз кадам менен жетишибиз керек. Негизи жалаң гана кыргыз тил деп айтпаш керек да. Балким расмий тил кала берсин да. Параллельный. Бүгүн бизде конституция боюнча расмий тил деген орус тили бар. Каалайбызбы, бул талапты биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Кыргызстанда 12% башка улуттар бар. Анын ичинде бир 8-9% орусча сүйлөгөндөр бар да. Ошону биз эске алышыбыз керек, мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал эми кыргыз тилинде үйрөтүш үчүн бул талапты жакында бизге мыйзам алып келди, биз штраф салабыз деген кылабыз, мен ага кошулбайм. Туура эмес да. Сен катты штраф саласың, эгерде же мектепти класстан класска өткөндө өтө турган переходной экзамен тилден өтпөсө өтпөйсүң деп. Бул эмне деген акмакчылык? Мен кыргыз тилден тапшырып алсам, мен экинчи класска өтө албаймбы? Мүмкүн эмес да, андай болбойт да. Муну дискриминация деп атат тил боюнча. Конституция жол бербейт. Мен ойлоп атам, ушундай чыр туудура турган аракеттер жасабай, биз көбүрөөк китептерди чыгарып, чакан окуй турган китептерди чыгарып, балдарыбызга жеткиришибиз керек. Чоң акылман китептер эмес, Бебеке менен Мемеке деген китептер эмес, мындай окуй турган китептер керек. Ар бир үйдө болуш керек, ар бир колдо болуш керек, ар бир балада болуш керек. Кыска нуска так түшүнүктүү. Анан бизде адабиятчылар, аябай акылдуу кишилер ушунчалык оор сөз менен жазат, аны неберелер эмес, аны чоң киши да окуй албай калат да. Ошондуктан мүмкүнчүлүк ушул жакта биз көңүл буруп, акчаны аябай туруп, илимпоздорго отургузуп үйрөтүшүбүз керек да. Бизде дайыма чыр. Кимдин китеби чыгат, кандай чыгат, сапаты кандай. Анан реформа мектепти кыйсык болуп баратат азыр. Ошондуктан биз мугалимдерди даярдап жөнөтүшүбүз керек, окутушубуз керек. Кыргыз тилде окутушубуз керек, алар билиш керек. Бирок 2-3 тилде билсе андан мыкты болот да. Тең сүйлөгөндө биз үйрөнөбүз. Эгерде жок бир гана бул тилде сүйлөш десе, мен айтам, мен анда жоготобуз.
эгерки жете албайсың. Мисалды келтирейин. Кадамжай районунда бир мектеп бар, чоң мектеп. Абсамат Масалиш атындагы мектеп. Мурда 17-ши мектеп болчу эле, ал орус тилинде. Ишенсең, жыл сайын ал жака окуучулар тапшырганга талап. Очередь кезек киргизе албай атат. Себеби аябай көп жылайш. Эмне? Себеби Кадамжайдын жарандары көбү мектепти бүткөндөн кийин балдарымды Россияга жөнөтөм деп атат да. А Россияда азыр мамлекеттик тилди билишиң керек деп талап коюп атат. Ошондо булар орус мектеп берип атат. Ушундай нерсе болгондо биз калган учурда мугалимдерге айлыктарды көтөрүп шарт түзүп беришибиз керек да. Мугалимди кызыктырыш керек да. Бизде саналуу мугалимдер бар, чыныгы ишинен белгилеп педагогдор да. Ошо педагогика деген нерсеге көңүл буруп, анан айрым учурда бизде бала бакчада, мектепте балдарыбызды желкесинен чаап койгон андайлар чыдабай турган мындай мугалимдер бар да. Ошондо мен ойлоп атам, биз көңүл бурушубуз керек, күчөтүшүбүз керек. Бирок кандай болсо да биз эмнеге жеткиришибиз керек? Биз адамга керек деген талапка жеткиришибиз керек да. Мага тил керек. Ушуну ал үйрөнөт. А милдеттүү деп айтсаң, бир проблема болот да. Ош шаарында мэриянын алдында эстеликти албадыбы? Лениндичи. Бул аябай чоң талкуу жаратты. Сиз да Facebook'та өз пикириңизди билдирдиңиз. Ош шаарындагы эстеликти алып коюшуптур. Түнү шаардын тургундарынан да сурап койбой, мына ушинтип кечеги тарыхыбызды унуттурганга аракет жасалууда маңкурттук деп ушундай да айтылат. Тескерисинче элибизге совет бийлиги алып келген жетишкендиктерди айтпайлыбы? Билим жоктуктун жыйынтыгын сезип баштадык. Мыйзам коргойт, ишим жок. Кийин оңдоп коебуз. Биз кожоюнбуз. Уят, юкалар, инилер деп Facebook'ка жаздыңыз да. Эмне себептен Лениндин айкелин алынышына каршы чыгып жатасыз? Деп атат, нерсенин өзүнүн жолу жобосу бар да. Түнү кранды алып барып туруп суруп чыккан бул батыктык эмес, бул эрдик эмес бул. Бул тескеринче. Бул эстелик өмүр бою эмес, бир 40 жылдан бери, 45 жылдан бери, 50 жыл болуп. 50 жылдан бери аянтта турат. Бул Оштун белгиси болуп эсептелет да. Ал эми Лениндин өзүнүн орду тарыхта, дүйнөлүк тарыхта, айрыкча биздин тарыхыбызга ал орду бар. Мен дагы дайыма кайталап жүрөм. Балким Прибалтикага, республикаларга, балким Молдовага, балким Кавказ республикаларга совет бийлик анча-мынча байлыкты тартып алган учур болгон. Ал эми кыргыз элибизди сактап калган. Да 1916-жылы кыргын болгон учурда бир топ кыргыздар качып кеткен. Кимден качкан? Ак падышадан качкан. Ким эмне үчүн качкан? Себеби кырылыш операция башталган. Чүйдөгү кыргыздарды кырганга аракет болду. Ошого себепкер көп. Ал жерде алардын жанында кыргыздар да жүрчү. Ошол учурда Ленинге тынчтык келип, атайын революциялык бир саясаттын жыйынтыгы болгон эмеспи? Жок. Эми баары ушу топтолуп туруп 17-жылы революция шартка болуп калды да. Биякта күйүп ак падышаны кыдырай баштады да. Бийликти бекемдеш керек болчу да. Анан ошондо жок эми. Ошондо бийлик ак падыш алып кеткенден кийин жаңы мамлекет түзүлгөндө буларга мамлекетке кирген баары тең кандай бир өзгөчө статус болуш керек деген ал түшүнүк болчу. Ленин улуттук маселе боюнча дайыма өз көз карашы болчу эле. Ар бир улуттун өзүнүн укугу бар деп айткан. Сталин да уланып кеткен. Ошол себептен булар Россияга кошулган республикаларды барып республикаларын тең республикага айландырды да. Ошондуктан биз өзүбүздүн калкыбыз бүгүнкү чек арадагы болгон мамлекетибизди 1917-жылдагы окуянын жыйынтыгы менен алдык. Мен ушуну айткым келип атат. Ушуну эгерде биз өзгөртө турган болсок, эстеликти ала турган болсок, жок дегенде сый урмат менен келгиле бул жака көчүрөлү деп койсо, мен ойлойт элем анча-мынча аксакалдарыбыз, мисалы үчүн мен деле жок деп айтпайт элем да. Анан андай болбойт да. Мен эмне үчүн мындан ары сөздү көп өткөн жокмун. Ал эстелик Орто Азияда эң чоң эстелик, эң жакшылардын бири. Бирок ал корголгон тизмеге кошулган эмес болчу. Ошол себептен мен ошо менен токтотуп койдум да. Бирок айттым, туура эмес, андай кылбайт да. Ар нерсени баягы кыргыздын сөзү барга кеңешип кесилген бармак оорубайт депчи. Тем более бул жерде эч кандай маселе жок. Талашып турган эчтеке жок. Ленин доору бүттү дейм агай. Эми аларды чогултуп бир музей катары уюштуруп коюшсун бир жерге. Бирок маселе жок. Шаардын эң башкы аянтчасында Лениндин турушу мен үчүн улуттук мамлекет куруп жаткандачы. Мен жазганымды цитата кылдым, а? Ушул жерде бир жерде барбы мен айткан сөзүм? Аянтта калтыргыла деген сөз барбы? Бул жакта жок. Каерде бар? Бирок сиз каршы чыкканыңыз себеби ошону билдирген жокпу? Жол жобосун айтып атам, уурлук жол менен болбош керек деп атам мен. Тымызын ууруга окшоп кылбаш керек муну. Публичный керек болсо. Саясатташтырбай алып койгондугу туурабы дейм да. Мисалы биз 4 районду дагы эле азыр алмаштыра албай жатабыз да, саясатташтырып. Ал эми дайыма акырын алды, койду, чечим. Акырын эмес да. Түнү да ууруга окшоп. Аны
10-15 аксакалды чогултуп алып келип ушундай аксакалдар бияка жылдырабыз Сиз десе ошондо ким каршы болот болгону экен? мындай жылдыруу методу эле Уурулук деп атам мен. Муну Э? корккондон кылып атат. Уурулук кылат деп. Башкача айта албайм. же ошо жылдыруу методуна сиз каршысыз? Жылдырган эмес, аны буздурду да. Жылдырган эмес да. Жылдырабыз деп атат. Эми мындай да. Бул баары бир мен кайталап коеюн, бул жерде мен аягына чейин бакырып өкүрүп бул кылбайм. Себеби бул тизмеге кошулган эмес болчу токтомго. Ошондон бул мэрдин абийирине калтырам мен. Көчүрүп башка жерге жылдырса азаматсың. Жылдырбаса өзүнөн көрөт да. Бирок бир нерсе айткыргым келет. Эстелик менен күрөшкөнгө батырлык керек жок. Эстеликтер менен күрөшкөндөрдүн тагдырын баарын билем. Азыр бизге батырлык деле керек болуп калдыбы дейм, ошо эстеликти алуу, райондун аттарын алмаштырууга. Кебе района алмаштыра берет, ким тоскоолдук? Борбор Москвага каршы чыгып, Жок, подожди, ким айтты сага аны? так эле алмаштырбай жатышпайбы? Эми Свердловду аралаштырсаң эмне Москва каршы болобу? Сен эмне деп атасың? Ами тигил элчилик чакырып атпайбы биздин Свердлов көчөсүн кызматкерлерибизди жогорку? Койсоңчу. Свердлов мына атамдын жаркын элестен калтырабыз дегенде Киев көчөсүнө Масалиев көчөсү деп аталабыз деген сөз чыккан да. Сразу Украинанын посолу чуркап барып президенттерге. Андай болбойт го. Курман Масалиевич, как это так? Киевский хотите Масалиева? Кто такой Масалиев деп анан мен жиним келген. А кто такой Киев? Мен каршымын ага дагы. Бирок мен анттым, это ж мэрия өзү көрөт деп. Ошондуктан эгерде Свердлов, Октябрь, 1-май Ленин көчөсү, Ленин райондорду алмаштырып турган болсо, аны ким тоскоолдук кылат? Айтчы мага. Эгерде референдум өткөрүп койсо шаарда, көпчүлүк эл дос берсе, ким каршы болот? Айтчы мага. Эмне ушундай цивилизованный жолдору жокпу? Бар, бирок Оңойлук эми Москвага каршы болуп аткандыгы баарыбызга эле белгилүү го дейм. Мисалы бул жакта элчилик, Орусиянын адасың мэр көрөт, ал Москвада укмак беле жок. Анан Москваны сен айтканың другой дело. Москва эгерде Ленинде эмес, ал жанакы авиабаза боюнча сөз болсо, орустардын үстөрү жөнүндө болсо каршы болот. Орус тилди жогото турган аракет болсо каршы болот. Ал эми эстеликтерге алар болушпайт, че переживайте. Октябрь району мисалы үчүн эч кандай маселе жок. Мен мисалы үчүн калтырат элем. Ленин районун калтырат элем. Ал эми Свердлов менен белки 1-май ойлонсоңор, пожалуйста, пусть мэрия чечсин. А эмнеге тигил экөөнү калтырып буларды? Лениндики мен эми коммунист болгондон кийин мен каршымын. Ал эми 1-май деген бул мамлекеттик майрам, жаман нерсеси жок. Бул мамлекеттик, эл аралык майрам. Ал кыргыздык эмес, коммунисттердики эмес, эл дүйнөлүк майрам. Эмгекчилердин күнү. Эмне жаман? Эч кандай жамандык. Свердлов да биз үчүн башка киши. Октябрьсы мен жакпаса мени алып койгула. Но это тоже өзүнүн жолу бар да. Анан бир күнү президент айтты, же Айбек Теңизбай айтты, же Айбек Абдыкадыров айтты деп болбош керек да. Ал үчүн провели актив. Ленин, Советтер Союзу тарыхта калып, биз азыркы учурда өзүнүн улуттук мамлекетибизди куруп жаткандан кийин өзүнүн улуттук лидерлерибизди алдыга чыгарыш керекпиз дейм да. Мисалы Жусуп Абдрахмановдун айкели турсун да, Айдарбековдун айкелдери турсун. Биздин өзүбүздүн улуттук лидерлерибиздин айкелдери турат. Кичинекей болуп турат. Жок. Ал мамлекеттик жетекчилердин аллея турат. Абсамат Масалиевдики турсун мисалы. Өзүнүн лидерлерибиздики. Турат. Сен аны сөкөчө төлөлгөндө турат эч жака менен. Мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилеринин аллеясы барбы? Тучу. Баары турат. Аларды артистке окшоп мындай бир кол менен чыгарбаш керек. Мисалы үчүн бюст койгону эң мыкты да. Бюстү караган жеңил, эскерген жакшы. Поэтому алардыкы бар. Же дагы эмне? Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров же Сооронбай Жээнбековди койдура эле деп атасыңарбы? Жок, аларга эртерээк да кичине. Эме деп айтып атпайсызбы? Шаардыктардан сурашкан жок депчи. Советтер Союзунда деле сурашкан эмес да, сурашпай эле окуп негизделечи ушундай. Эмне? Советтер Союзунда деле бир бийлик мисалы элден эч нерсени сурабай эле. Сураган, кол чаап кабыл алган. Аракеттерин өзү чечимдер чыгара беришти, сурабай эле. Жок, андай. Суроо деген нерсе жок болчу да. Койгон. Как суроо жок? Ал бекитилет болчу, план бекитилет эле. Мамлекет өкмөт бекитет эле. Ушу курулуштарды баарына. Бюджеттен акча бөлүнөт эле. Ал сен экөөбүз жасаган эстеликтер эмес, аянттар эмес. Ал мамлекеттик өнүгүшү 5 жылдык планга бекитилет эле жылдагы. Поэтому ал сен айтканда бүгүн тарыхта мындай болуп атат да, сен биздин улуу инсандарыбызды даңазалап кичине баалыкты жетиштүү, аябай жетиштүү. Тескерисинче сен ушул эле атаган кишилер боюнча кичинекей китепчелерди окуй турган китеп, мындай китеп эмес, окуй турган китепчелерди чыгарып туруп, ар бир жаранга чөнтөгүнө салып койсоң, мына мыкты эмеспи? Ушул эле биз мактаган Чыңгыз Айтматовдун кичинекей китепчелерди биз айтканыбыз менен ким окуганын, азыркы жаштардын кимиси окуган? Айта албайсың да, правильно? Канча пайыз окуган деп айтсак болот. А бирок советтик мезгилде акыркы жылдары Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары ысык пирожоктой окшоп, алгандан кийин биз баарыбыз окуйт элекпиз. Азыр окуган эл болуп калдык тилекке. Ошол себептен ошого көңүл буруп, балким жаңы технология боюнча балким мына жака бир жерге киргизип, кыска нушка кылып, рилс кыласыңар, бирдеме кыласыңар,
жолун табыш керек да. Тура мен айтканым сиз азыр чоң китепти окубайт эч ким. Эмне дейсиң? Неберелерим окубайт мисалы үчүн. Мен көрүп атам да. Балдардын бири окуган жок. Ленин айкелин алып маңкурт болуп калдык деп айттыңыз да. Маңкурт болгон да 73 жылдык тарыхын Өзүбүздүн Кыргыздын тарыхын жокко чыгарып, ким жокко чыгарды? өзүбүздүн ошо советтер доорундагы мисалы кыргыз тилине болгон мамиле же болбосо башка жалпы кыргызчылыкка болгон мамилени эске алсак, так ошол нерсе маңкурттук болуп калбайбы? Жок. Во-первых, сен айткан нерселер ал таш менен орнотулган эмес. Ал тилде турат, китепте турат. Ал жазылган, айтылып атат, жазылат дагы. Ал эч кандай айтылып атат да. Жетишпейт ошо тил боюнча, башка боюнча, улуттук боюнча көп сындоочулар көп. Дин түлүктү мисалы жок аракети 34 жыл болду совет бийлиги жок. Ошол жөнүндө жазганбы дейм да, маңкуртчулук депчи, өзүңдүн кыргыз экенин тибеле кой, чикен башкача ал өзүнчө. Совет бийлигинен албаган сыйлыктар жок ал кишиники. Дан азалган бир гана совет бийлик болчу. Ал бир сөз айта албайт да. Тескерисинче ал совет бийликти бир гана мыктырат эле да. Ал киши жамандыкты көргөн жок деп айтабыз да. Атасына жамандык болгон 30 жыл, бирок аны актады да, кийин партия актады да. Аны демократтар актаган жок. Самое главное, биз азыр айтып атабыз, коммунисттер ушундай кылды, Сталин кылды, бирок аны ким актады? Төрөкул Айтматовду ким актап койду, реабилитация кылды? Хрущевдун учурунда болбодубу? Сталинди айыптоо аркылуу коммунисттер партиясы, КПСС, совет бийлиги актады деген сөз. Азыр Сталинди биз мактап жактап атабыз, Хрущевду жамандап атабыз. Болбосо Хрущевдун учурунда акталып атпайбы ошол адамдар жагы? Не важно, это кимдин учурунда не важно, совет бийлик мезгилинде, совет бийлиги өзү актап атат. Азыр кылган окуяны баа берип туруп, терс баа берип туруп актап атат. Ошондуктан сен айткан кемчиликтер ал болгон иш, аны эч ким тамган жок да, аны мойнуна алып атат да. Ошол себептен биз эстеликке алган бул кадам туура эмес, кышык кадам. Ар нерсенин өз жолу бар да. Сен айтканда 50-60 аксакал, совет аксакал кандай дейсиңер, бир жок деп сурап койсо берип калбайбы? Түшүнөм, мен өзүм баарыны билем, мен акылдуумун деген токтотуш керек да. Көрүп атпасың, келип мына үйдү ал, мына үйдү алды, кийин болсо чыгып атат, буларга компенсация төлөш керек. Башынан айтпадык беле? Изъятие имущества, компенсация болуш керек. Буга деле уруксатты ким берген? Мурда бир вице-мэр бергендир да. Сага чейин мэр берген уруксатты. Ошондуктан ар нерсени кылыш керек. Мүмкүнчүлүк болгончо негизи мыйзамды таяныш керек да. Ал эми мына ВДНХдагы эстелик, ал мыйзам менен коргогон эстелик. Азыр ошол жерде конгресс холл куруп атат. Ленин эстелиги жалгыз турат, мыйгырчты билбей атат да. Бул туура эмес да. Азыркы саясий системага кандай баа берет элеңиз? Азыр саясий системага мындай автократия деп айтсак болобу бул? Жок, диктатура может кетет. Диктатура. Конечно. Азыркы саясий система бул табигаты ушундай. Президенттик республика өзү бул диктатура. Президенттик башкарууда Америкада диктатура жок да. Там башкача. Как диктатура жок дечи? Кааласам почтадан түшүрөм, кааласам көтөрөм. Конгресстин ал жакта ролу бол да, парламенттинчи. Трамп почтадан менен бир жума ойноп койду, канча акча табышты байлар. Канча күйүп кеткен. Ошондуктан алардыкы система сөзсүз башкача, алар 300 жылдан бери башкача түзүлгөн. Туруктуу эки партия ада талашат, бирок баары бирдей эле. Ал эми биздики президенттик республика ачык эле диктатура мощный. Правоохранительный органы ашча блогер сүйлөбү, депутат сүйлөбү, саясатчы сүйлөбү жоопко тартылат да. 6-7 ай камакта отурат, анан кийин акырын кое берет. Тили кыска болуп калат, үн чыкпай, ошо менен жок болот да. Биз кайка баратабыз анда мындай жол менен? Бул жол менен эми диктатура дагы күчөп баратат да. Бул азыр токтош керек да, ошо диктатураны токтотуп, жанагы күч аракеттерди токтотуш керек да. Бул диктатура азыр мындай этапка келди. Азыркы бийликти мына 1 жылдан кийин шайлоо болот да. Кайра улантыш керек шайлоого. Ошо ким каршы болсо ошолорду тазалап коюш керек да, токтотуш керек да. Ким талапкер болсо ошого жол тосуш керек да. Эмнеге алып барыш мүмкүн мындай? Адамдын табигаты ушундай, бул Жапаровдо эмес, Ташиевдо эмес, ким болсо да ушундай болот да. Чектеш керек бийликтин. Жок, мен билбейм. Мен честно айтканда, мен президенттик шайлоого, президенттик башкарууга талапкер эмес, колдочумун да. Президенттик башкарууну колдойсузбу? Мен колдойм. Себеби бир эси болуш керек да. Анда азыркыларыкы туурабы? Жок. Мен пока теорияны айтып атам. Теория боюнча президенттик башкаруу. Бир гана талап, президент таза болуш керек, президент айкөл болуш керек, президент. Утопия болуп атпайбы агай? Ошо утопия эмес, эмне үчүн? Биз антип бар, болгон. Кандоо мүмкүн эмес го дейм. Болгон. Мисалы. Абсамат Масалыч деген жетекчи чакыргысы болгон ушундай. Таза бирде буюмдалган жок, бирөөнү алдаган жок. Эми бул деген эмес, бир сыйкыр сымал болуп атпайбы? Макул эмеге ийгиликке таянуу болуп калат да. Мисалы, келсе келди, келбесе жок. А биз жалпы системаны куруш керекпиз. Аракет жасаш керек да. А эмнеге парламент башкаруу жаман? Үч системада иштегем да, билем да. Парламент башкарууда бир жаман жери бар. Жанагы партиялар болгондо, партиялардын ортосунда келишим түзүлгөндө, жыйынтыгында баары бир президентке айланып барат да. Кандай форма болсо деле баары чуркап барышат, шеф деп өзүнүн бийлигин өткөрүп берет да.
Эмне себептен андай болот? Бизде Билбейм, ушундай. Бизде президент деген үйдүн ээси, кожоюн деп, анан конституцияда дайыма жазылып калат да, элдин атынан президент сүйлөт деп. Ал уже проблема тудурат да. Президенттик болбош үчүн анда чистый парламент, толук президент. парламентке өтсөк кандай болот болду экен? Билбейм, анда парламентке өтсөк, анда жанагы байлар келет да шайлоого. Анан байлар кандай болот? Ушул шайлоо Байларга? системасы боюнча жана азыр жаңы кабыл албадык Ооба. шайлоо системасынчы. Ошого кандай көз караштасыз? Мен үчүн кызыктай болуп калды. Мен үчүн күтпөгөн нерсе болду. Мен ойлоп атам, бир аз адашып атат алар. 31 мандаттуу округ бул мен 2005-жылдагы окуялар эсиме алат да, эсиме келет. Ошондо көптөгөн округдордо чыр чыгып туруп, жыйынтыгында Ала Тоо аянтына топтолуп, Аскар Кайыш кубаланганда. Себеби бир мандаттуу округдун бир жаман сапаты бар. Ошол жерде 10, 20, 30 талапкер чыгат, баары бири-бирин аңдып турат. Анан бүгүнкү күндө сөзсүз сатып алуу менен аракет болот. Ошо чыкканда чыр чыгат да. Чыр чыкканда 30 округтан 5000ден 3000ден топтолуп туруп баары аянтка келсе көп болуп коет. Ошондуктан мен все-таки ойлогон элем, эгерде президенттик башкаруу болсо боло берсин, бирок партиялык шайлоо болгондо бир жолу чыр чыгат, бир жолу. Ошо менен бүтөт. Эгерде тазараак өткөрсөң, нормально. Сиз көптөгөн дагы эмес, сиз баардык шайлоо мыйзамдары менен шайланып келген адам экенсиз, мындайча айтканда. Бир жолу да, в принципе бардык мен. Анан кайсы шайлоо эрежесин сиз адилеттүүрөөк деп айтасыз? Могу партиялык преференциалдык система кандай эле? Вот мына система мага жакты. Негизи ушул тизмеде адамдар жекип дош алган бул абдан жакшы. Сон Деп айта албайм, жакшы да. Адилеттүү. Так айтканда адилеттүүрөөк болот да. Сен бир партияга дош берет, анан партиянын ичинде сага же кимге талапкерге дош бергенде жыйынтыгында талаш жок болот. Партиянын лидери өкүрбөйт, интрига кыла албайт. Да, сен 8000 дош менен алдың келдиң. Боршойком сени кезекте жылдырып коет. Болду. Сен 90-чы болуп туруп 10 000 алып келсең биринчи болуп каласың да. Даже учур болгон партиянын лидери өтпөй калган болгон. Ошол себептен бул адилеттүү деп айтсам турат. Мен жеке пикирим, президенттик бийлик болсо деле ушул система калса жаман болбойт эле. Бирок эмнегедир ушул президенттин тегерегинде юристтер кийинки шайлоодо башка партиялар келип калышы мүмкүн. Анан ошондо президентке проблема түзүшү мүмкүн деп үгүттөгөн окшойт. Президенттик бийликти коргоо туура эмес да өзү негизи, мыйзамдар менен коргоп сактап калуу биздин тарыхта ал мүмкүн эмес экендигин биз эгерде президенттик башкаруу болгондо ал айрым учурдагы формаларда коргоо болушу мүмкүн. Мисалы шунага көрүнгөн шыбап тепкилеген ал деле туура эмес да. Бирок анын бүгүн президентти жамандадың деген статья жок ансыз деле. Бирок колдонуп эле жатат го дейм. Жок, алар башкача форманы тапты. Бийликке каршы аракеттер бийликтин авторитетин жок, башка. Бийликтин авторитет түшүрүү, шек келтирүү бул жакшы эмес дейт. Жакшы эмес менен камабайт. Ишиңде аракет болсо, сен барып аянтка чыгып 20-100 кишини топтоп туруп таштарды кармап алып акыйга секирсең, бул аракет деп эсептелет. Ал эми аянттын алдына топтолуп туруп Паланчаев, Масалиев кетсин, сен иштей албайсың десе, бул өзүнүн пикирин билдирүү. 4 жылдан бери 1 май соттун чечими менен аянтта митинг өткөзүү мүмкүн эмес. Бул таптакыр кызыкта. Өзгөчө кырдаал өтүп кеткен. Жанагы жок шарт. Бирок баары бир көркүгө барып топлон кыла берди деп. Анан ошондо бирок коркуп калыштыр көбү. Чачын сен кесиптештериң, блогерлер, мен айттым го, бир митинг одиночный өткөрөм деп бирөө жазды эле, эртеси күнү камап коюшту. Ал айтып атат, ушете мен эч ким чакырган жокмун. Келип көрсөңөр болот деп жазган. Мен өзүм окугам да. Бир жерде өзүнүн реакциясын айтып койсо, ал деле жаманаттуу болот. Бул ашыктык аракеттер жакшылыкка алып келбейт да. Сен айткандай аны мүмкүн уже азыр экономикалык жактан жакшы белгилер болуп атат, жакшы эле. Ушундай учурда бир аз токтотуп, ушактарга ишенүү, анан өзүнүн атаандаштарын кубалоону токтотсо жакшы болот эле да. Бир аз баягы көндүктү көрсөтүп токтотуш керек. Анан жана эмес Кемперот боюнча мына 24 киши камап, 22 акталды. 1 жылдан ашык отурду. Ким жооп берет ага? Ким жооп берет ага? Биз тарбиялап койдук деп жатышпайбы? Тарбиялаганда ойлонгон сени үйүңө алып барып тамак бербей кой, тарбияла, сөгүп кой, болду. Камак деген бул башка нерсе. Камакта конце концов ар бирөөнө 24 сомдон коротуп атабыз бир күндө. Жатып атат, эркиндиктен ажыратып атасың адамды. 1 жыл 365 күн эркиндиктен ажыраган. Андан кийин акталды деген. Бул кандай эмне деген сөз? Ошол замат күнөө койгон киши бошотулуш керек да сен. Прокурор, тергөөчү бошотуш керек. Бийликтегилердин акылмандыгына эле таянып ошону күч керекпи же болбосо бир жок, баары жалпы саясий аракеттер жүрүш керекпи? Аракеттер жүрүш керек. Эгерде кемчилик болсо айтыш керек. Эгерде кемчилик болсо айтсаң деле, бирок эмне кылыш керек деген сунуштарды бериши
аштык болбойт. Жагабы жакпайбы барып берет эч эртең бир сүрүү убакыт келгенде айтылат, угуп койсок болот эле деген сөз болот да. Анан баары сүнчүкпай турсак, анда былыгып кетебиз, сазга айланып кетебиз. Анан кийин өзүм билемдики андан бетер ишенип алып, төрдө тургандар бутун сунуп алат да. Дагы бир актуалдуу азыркы учурдагы маселе талкууланып жаткан бул Бакиевдин Кыргызстанга кайтып келиши мүмкүнчүлүгү да ошондой. Буга кандай көз караштасыз? Мен как-то мындай айырмасы жок мен үчүн. Келеби келбейби ал өзүнүн иши. Бирок мен башынан айтчумун, Текебаевка деле айткам өз убагында. Заочный сот деген вообще туура эмес ал. Силер билесиңер ал киши каерде алып келбейсиңерби? Силер бийликке келдиңер, төргө отурдуңар. Толук жоопкерчилик алдыңар 10-жылы. Эмне кантип таппай атасыңар? Ал Минскиде турат. Анан заочный сот туура эмес. Себеби заочный сот кийин отменага мүмкүнчүлүк берет да. Аянтта 7-апрель 10-жылы мен аянтта болгом, мен көргөм өз көзүм. Кимди атканды көргөм. Кимди атты эле? Менин жанымда жүргөн жаш балдар аткан ак үй жака. Автоматтар менен форумда тартып алган автомат менен ушу балдар тарткан. Алар деле аткан. То есть бул жерде эки тараптуу болчу. Ал жактан светошумовой болгон снайперлер эми кийин Чотбаев айтпадыбы? Ата албайт өз жактан, жетпейт. Анан ошондой нерсе бул жерде атуу болгондо калыстык менен шайланган. Экинчиден мен Бакиев приказ берди деп эч качан айта албайм, себеби мыйзамда жазылган, эч качан приказ берилбейт. Аткыла деп айтпайт эч ким. Ким бериши мүмкүн? Кандай болгон? Жок. Мыйзамда, ички иштер органдар жөнүндөгү мыйзамда 28 болчу эле мурда берени. 15-20 пункт бар. Кайсы учурда кызматкер атыш керек. Имаратка кол салуу боюнча, ден соолугуна кол салуу боюнча, коркунуч болгондо, бир топ учурларда эч кандай предупреждение уруксат албай эле атыш керек. Эгерде сага автомат менен бирөө келип атып атса, сен милдеттүүсүң да. Ошондуктан бул жерде ошо мени токтотуш керек болчу. Сөзсүз жаралгандарды толук изилдеш керек. Мисалы үчүн бүт дүйнөгө таанымал ушул автомат менен жигиттер атып аткан. Алар ошо ак үй жака атканда кайсы окуя эч ким билбейт да. Бул ушул 10-жылдагы болгон апрелдеги окуя толук изилденген эмес. Мен билбейм, балким кереги жок аны изилдештин. Ошо мени токтотуш керек да. Бул коогалан окуя болду, 84 киши каза болду. Бирок анын баары эле ушу Бакиевке же Исматовко илген туура эмес да. Себеби анын арасында 2 милиционер болчу да. Аларда Бакиев өлтүрдү. 2 курсант болчу да. Бүгүн чыккан сөз ал Бакиевди алып келет экен, тигиндей эмне деп мен ойлоп атам, бул саясий күрөштүн бир аракеттери байкап атам да. Ал киши келбей эмне өзгөрүп кетет? Негизи Акаевдин акталышы, жок, Аскар Акаев кандай деп аны ачык эле айтты го. Аракети Кумтөр боюнча бизге маалымат берди, ошондуктан биз баарын кышкартык деп атат да, токтоттук деп. Жок, Акаевге кылмыш иш болгон эмес. Мен 2006-жылы кат жазгам прокурорго. Аскар Акаевдин кылмыш иши барбы дегенде жок. Ал кишиге кылмыш иш болгон эмес. Бакиевке болгон. Өкүм бар. Бирок сотторго мен айткам, заочный чыгарбагылачы, лучше кылмыш иш токтоп турса жакшы эмеспи? Жок, уруп таштаган да. Кандай жоопкерчилик тартышы керек бул адамдарчы? Аскар Акаевдин жоопкерчилигин мен билбейм. Бул моралдык жагынан элден каргыш уккан, сөгүш уккан бул чалдарга өтө оор нерсе да. Көчөдө кетип барса бирөө сөгүп койсо бул жаман нерсе да. Каршылыкты тосуп алыш керек да. Мисалы мен атам окшоп акыркы чейин бийик жүрүп, түз жүрүп, карлашып жүргөн. Булар келе албайт да. Бул эң чоң нерсе. Мен ойлотам буларга трагедия да. Ал эми келбей бул эчтеке өзгөрүлбөйт. Бакиев келген күндө эле эмне ким далилдеп берет? Мен ал киши атты депчи. Эч ким далилдебейт да. Жаныш Бакиевке сурашы мүмкүн. Бирок ошол 7-апрелде Ормонов мен экөөбүз барып издегенбиз, алып таппадык да. Аянттан биз барып служба госохранага бардык, таппадык. Резиденцияга бардык, таппадык. Токтотолу деген аракет болду. Тиги экөөнүн тең үй бүлөлүк кландык башкаруу орноткондугу, мыйзамсыз иш аракеттери көрдүк да эми эки президенттин теңчи. Анан алардын бир жоопкерчилик албай акталып кеткендиги кийинки муундарга дагы, кийинки президенттерге дагы бир Бул жерде таталмасы да, сен айтканың туура. Жооп бербей калса ушинтип кала берет депчи. Чын эле ушундай. Бирок Южный Корея алсак 9 президенттин 8-и камалган да. Бирөөсү камалбады, себеби өлүп калды. Азыр мына 9-да камалып атат да. Бирде суу президент жок да. Кеткенден кийин сразу коррупция болуп калды. Бизде андай болбой калды. Сен айткандай, вроде сөгүп атабыз, каргап атабыз, бирок жоопко тарта албай атабыз да. Менин жеке пикирим, балким кеткен президент менен келген президенттин кандай бир ички сүйлөшүүлөр бардыр да. Сен кете бер, мен сени тийбейм деп. Себеби ар бир ким президент болсо көптөгөн маалыматты берет. Келген киши жөнүндө берет, кеткен киши жөнүндө берет. Ошондуктан балким ошондой сүйлөшүү, андан кийин тышкы күчтөр бар да, сен айткан жана сен жакшы көргөн Москва, башка жактар бар да. Алар деле айтышат да. Муну тийбей эле койчу. Аны эске алыш керек. Балким ушундай нерселер болгондур да. Что президент ким болсо деле, азыркы президент деле барып, баары менен кучакташып жакын дос болуп калды да. Кыргызстан эми бирден болуп калса, аны деле бирөө чакырып алат.
Menikine kelip жашай берчү деп. Президенттерде ушундай өнөрлөр бар да. Дүйнөдө. Бири-биrini колдоп, падышаны колдойт. Тиги азыр дүйнө тынч эмес болуп атат. Өтө. Геосаясат жөнүндө суроо бере турган болсом, Иран Израиль кагышуусуна кандай баа берет элеңиз? Меники жөнөкөй эле суроо пайда болуп атат да. Ким Израилге укук берди? Иран ядролук бомбаны чыгарба. Болбосо мен сени жардырам депчү. Ким ага андай укук берди Израилгечи? Болбосо өзү ошол эл аралык жанакы атомдук курал жарактын эрежелерин сактабайт экен. Жок, мен түшүнүп атам, бирок эгерде ушундай коркунуч болсо, Иран мамлекети атомдук ядролук куралды чыгарып атат десе, анда ООНдо Бириккен Уюмдарда бир топтор бар, МАГАТЭ деген бирдемелер бар. Ошол комиссия түзүп туруп, изилдеп туруп, карап чыгалы деген аракет кылса болот да. Анан баса калып эле бомба чыганы мен кызыктай атат да. Өткөндө тарыхыбызда жакында эле алар Ирак деген мамлекетти талкуулашкан. Аларда химиялык курал бар деп. Кийин атомдук химиялык курал бар деп. Кийин изилдесе жок экен да. Саддам Хусейнди өлтүрүштү, мамлекет талкуулашты. Бүгүн да ошондой окшоп атат. Ошондуктан мен бир тараптуу боло албайм, себеби бирок мен үчүн адилетсиз болуп атат да. Кандай болгон бул? Эмнеге бомба таштап атат ал? Менин оюмча бул Америка Кошмо Штаттын кылган аракеттеринин көбү болуп атат да. Бул чоң бизнестин аракеттери. Себеби ар бир курал, ар бир согуш бул бизнесне. Айрыкча Израиль бул кызыктай мамлекетти. Өз убагында 49-жылы Сталин жардамы менен түзүлгөн. Бул деле Сталин ыйнап да. Израиль түзгөн да. Биринчи еврейлер бүт СССРдан кеткен. Башкарган Герой Советского Союза белгилүү еврейлер кеткен да. Ошолор азыр дүйнөгө таанымал мамлекет болуп, арабтарды баарына кысып атат да. Кызыктай атат да. Алар мамлекет болгондо кичинекей эле кенедей участок болчу. Бүгүн азыр чоң мамлекет болуп, кошуналарды эзип атат. Кимдики туура, кимдики чындыкты мен кызыккан жокмун. Бирок негизи мен ойлоп атам. Бомба таштап, сен мен айтканды кылбадың деген бул жетишпейт да. Негиз толук болбой атат да. Тез арага бүтсө жакшы болот эле да. Билбейм, бүгүн Трамп айтты го бүтөт депчи. Бүтөт. Ирандын колунда негизи атомдук курал жарактын пайда болушу өзү дүйнө үчүн кооптуу эмеспи? Хорошо, Пакистанда бар. Пакистан Индия менен урушуп атат. Кандай болот анда? Вообще бүгүн дүйнөлүк коопсуздукка коркунуч күтпөгөн жерде болуп калышы мүмкүн. Согуш ар кандай болушу мүмкүн. Ким кимге тийишет кандай айта албайсыз. Ушул Америка Кошмо Штаттын бирдеме болуп калса, алар деле колдонот да. Бирок тарыхты алсак, алардын жеринде согуш болгон эмес. Эч качан. Бирок алардын курал күчтөрү бардык жерге барганда дүйнөнү булар башкарабыз деген аракет болот. Дүйнөдө азыр өзгөрүп атат. Поэтому мен билбейм азыр. Бүгүн бүт система өзгөрүп атат да. ООНдун орду кандай болот, Бириккен Уюмдардын кандай болот билбейм мен. Европа менен Азиянын мамилелери кандай болот? Арабтар менен Азия менен кандай болот? Көп өзгөрүп атат, түшүнүксүз болуп атат да. Ушундай учурда биздин мамлекетибизге көптөгөн бир коркунучтар бар да. Мисалы үчүн биз бир тараптуу болсок кандай болот? Көп тараптуу болсок кандай болот? Ким кайсы жакыныраак деп көптөгөн нерсе. Мисалы үчүн Орусия менен мамиле кылсак, абдан жакшы. Ал жерде миллион калкыбыз бар. Жок, биз алардан баш тартсак, биздин жигиттерибизди кууп чыгашы мүмкүн да. Кытай биздин жакын кошунубуз, 1000 километр бар. Экономика 80% Кытай менен биздики. Алардан да кете албайбыз. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан өзүбүздүн туугандарыбыз. Алар менен да ажыраша албайбыз. Европа бизге жылда анча-мынча акчадан берип атат. Ошондуктан бизге өтө оор болуп атат. Мен мисалы үчүн түшүнөмүн, жетекчилерге кыйын. Ошондуктан биз бир орто ордубузду таап, бирөөгө өтө жакындабай, бирөөнөн алыстабай өзүбүздүн бир саясат. Ушундай абалда тышкы саясат жүргүзүү искусство, Искусство. Мисалы үчүн айтат, силер президентке каршы сүйлөшүңөр, каршы айтасыңар, анча-мынча өкмөттүн сунуштарын сындайсыңар. Балким сындайбыз. Мен мисалы үчүн сындайм. Бирок чет жака барганда мен эч качан президентти, өкмөт башчысын жамандабайм. Дайым айтам, что чет жакта баарыбыз бирбиз, мамлекет бир. Кытайга барамбы, башка жака барамбы? Сурашат оппозиция. Оппозиция деп катуу айтыңар. Бирок мен көптөгөн маселе боюнча каршы пикирим бар. Силердин алдыңарга мен бир болуп келатам. Андан келгенден кийин мен президентке обязательно кабар берем да, что мен Кытайга бардым, ушундай маселе көтөрдүк, ушундай сүйлөштүк да. Мен ойлоп атам, мамлекеттик кызматкерлер бар тең. Эгерде мамлекеттик кызматкер болсоң, сен кандай бир бирдик саташың керек да. Хотя бы чет жакта. Ал эми Кыргызстандын ичинде менин укумумда эч ким жокко чыгара албайт. Мыйзам долбоор боюнча каршы болсо каршы деп айтам. Сунуштары туура эмес болсо туура эмес деп айтам да. Ушундай болуш керек. Анан калганы бизге өтө кыйын болуп турат. Баары бир кандай десек биз
аябай көз карандуу мамлекет бизде экономика жагынан. Жанагы мактаган стадион, мектептер абдан жакшы, өндүрүш эмес да, алар продукция чыгарбайт да. Ал стадионго барган балдар жумуш менен алек болушат. Хлеба и зрелищ деген ыкма бар го саясатта. Футбол, да, бирок футболдон утсак жакшы болот эле, ута албай калдык го. Спорттон машыгуу боюнча жакшы ийгиликтер болуп атат. Күрөш боюнча масала жок бул. Мен айтып атам, кээде учурда тарыхта ушундай болот да, келген жетекчиге убакытты жардам берет экен да. Мисалы үчүн 2000-жылы, 2020-жылы бийлик өзгөрүлгөндө алтындын баасы мисалы үчүн $2700 болсо, унциясы азыр 3700. Демек алтын сатканда деле биз аябай чоң кошумча алдык да. Жакшы нерсе да. Жакшы. Агай, кыска суроолор менден сизге. Абсамат Масалиевдин кайсыл сапаттары азыркы саясатчыларга жетишпейт? Биринчиден айкөлдүгү, чыдамдуулугу жетпейт да. Анан эң негизи маданияты жетпейт. Кандай деп элсек, интеллигенттүүлүгү жетпейт да. Ленин азыр жашаса, добушуңузду берет белеңиз? Кимге добуш берет? Ленинге. Ленин азыр жашаса, добушуңузду берет белеңиз Ленинге? Кайсы ал мамлекеттик биздин жогорку кеңешке койсо. Негизи саясатчы катары. Мен ансыз эле Ленинге добуш берем. Жашабаса да добуш берем да. Сталингечи? Сталинге андан бетер добуш. Сталин, мен жеке пикирим, мен окуган китептерге ылайыктуу. Сталиндин ролу Кыргызстан мамлекет болгон үчүн өтө чоң да. Ленин ал мезгилде уже көп иштей албай калды, 24-жыл. Сталиндин түзмө-түз жана бизге анча-мынча жерге кошулуп кеткен да. Кызыл чийип берген. Вот это сюда пойдет депчи. Орто Азияны бөлүштүрүп туруп башкарган эмес беле? Жок, бөлүштүргөн. Улуттар ар кандай болгондо, Ленин деле биринчи жолугушо биздин жетекчилерге айткан. Какой у вас язык? Сколько у вас процентов кыргызы живут? Десе 90%. А почему на своем языке не разговариваете? Деп Ленин айткан. Кийин Сталин ошого ишке ашырган. Кыргыз тили өнүксүн деп. Потом уже башкача болуп кетти. А бирок улуу атамекен согушка чейин кыргыз мамлекети кыргыз тилинде каалагандай иш жүргүзгөн. Конечно, добуш берет ал эки инсанга. Кайсынысы коркунучтуу? Алсыз демократиябы же болбосо күчтүү диктатурабы? Алсыз демократия, скорее всего, больше коркунучтуу, көбүрөөк коркунучтуу. Күчтүү диктатурадан ба? Күчтүү диктатурадан бир гана риск, жана мен бөлө жакта айткандай, жеке адамдын сапатына каратуу коркунучтар бар. Бирок негизи жеке адамдын баягы аша чаптыганы болсо деле, ал жеке адамдын жоопкерчилиги тез эле кайтып келет да. Тез эле кайтат, өзүнө жетпей калса балдарына тиет да. СССРге кайталы десе, макул дейт белеңиз? Жок, эгер мен жашым деле 35 жашка кылсаң анда макул дейт элем да. Бирок 65 жашта кайтпайт. Туан кайтара аласың го. Негизи? Жок, ал мезгилде мен жаштык үчүн жаш мезгилим болчу. Ошол СССРге болгон жагымдуулук нерсе жаш кезде эстөө, ошону сагынуу эмеспи? Ностальгия. Көпчүлүк учурда туура. Бул жерде мага негиз бар. Албетте, ал мезгилде баарыбыз жаш болгонбуз. Жаштык курабыбызда башкача көз карашыбыз болгон, кыймыл аракеттер башкача болгон. Албетте, ал аябай чоң таасир берет. Ошондуктан биз жаштыкты кайтарабыз деген ностальгиялык аракеттер деле мындай негиздер болушу мүмкүн. Ташиевпи же Жапаровпу? Ташиев. Не себептен? Жапаров жеке менин көз карашым бир аз өзгөрүп кетти, ал калкка ишкенчек экен да. Акыркы суроом менин. Элестетели, колуңузда президенттик бийлик бар. Эң биринчи чечимиңиз кандай болмок? Эмнеден баштамаксыз? Ревизиядан баштамакмын да. Мамлекеттик бюджетте акча каражат каяка кетти. Ошону бир сыйра текшерип, анан кийин ишти улантмакмын да. Чоң рахмат. Келиңиздер үчүн.